Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу кыргызстандыктар, баардыгыңыздарды кыштын кайра келиши менен куттуктайм. Сонун кар жаап, көчөнүн баардыгы суук, жылуу кийиниңиздер, жылуу чайдан ичиңиздер, жылуу пикирлерди биз менен угуңуздар, жылуу үйдө отуруңуздар. Жылуу үйдү сиздер үчүн Имарат Групп холдингине кирген Имарат Прогресс курулуш компаниясы дагы сунуш кылат. Аны үчүн Алтын булак Лайф, Гранвиль, Астория комплекстеринен өзүңүздөрдүн батирелериңизди сатып алыңыздар дагы, анан ошол мыкты үйдүн, мыкты батирдин ээси болуп калыңыздар. Имарат Прогресс курулуш компаниясы иш күндүн кешинин башкы өнөктөшү. Биз болсо өзүбүздүн эфирибизди баштайбыз. Бүгүн ден соолук жөнүндө сөз кылабыз. Сага баары жарашат деп, Баястан ырдап баштасын, анан улантабыз. Gel kollarımda berçi Emi yaşayal ben sensiz Tübölükö bol mençi Bize köbüz düşüp ömür boyu jеңил бийге Өтөлү бул өмүрдүн жолдорун жеңип бирге Жөмүлөм карегиңе күн болуп жарык тийген Суранамын мага болгон сезимиңге тирбе Керек болсо жаным арнайм, каным арнайм Саманчынын бардык жылдыздарын арнайм Белек болсоң барын арнайм, бүт барын арнайм Көп кыздардын арасынан жалгыз сени тандайм Бул өмүрдүн чырагысың жарык жанган Бул өмүрдүн курамысың барын алган Жалгыз тунук сезим башка сезим жалган Ортобузда өчпөй соол суу күндөр калган Оба сага жаным күлгөн жарашат Мени менен бирге жыргап жүргөн жарашат Суктанышып бизде элдер күндө карашат Сага жарашат, мага жарашат Сага жарашат жылмайып күлгөн Мага жарашат сени менен жүргөн Сага жарашат колуңдан эгер кармасам Сага жарашат, мага жарашат Gel kollarımda berçi Emi yaşayal ben sensiz Tübölükö bol mençi Unutam бар, унутам калгандарын Унутам сага чейин мага жазгандарын Жалгыз сөзүң түбөлүккө болчу менин жаным Сени менен бирге болуу менин максаттарым Бир болуп алыстарга жаным баралы Бул жашоонун бирге ырахатын алалы Жаш эмеспиз азыр өткөн балалык Бир өзүмө арнап бул ырымды жазамын Жарашат сага бактылуу өмүр сүрүп Жарашат сага бактылуу болуп жүрүш Мага арнап өмүрүңдү сен дагы жаша Келечекте көрөбүз бир сүйүк үчүн Оба сага жаным күлгөн жарашат Мени менен бирге жыргап жүргөн жарашат Суктанышып бизде элдер күндө карашат Сага жарашат, мага жарашат Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Биздин эфир башталууда. Саламатсыздарбы? Биздин эфир башталууда. Биздин эфирде бүгүн кызыктуу коноктор деги эле ден соолук жөнүндө сөз кылабыз. Мен бутумдун момтоп отурганымдын себеби дагы бар. Бир ай мурун бутум кырсыктап, биздин мамлекеттик ооруканага жатып, мамлекеттик ооруканада иштеген дарыгерлердин чыныгы баатыр экенине дагы бир жолу күбө болуп чыктым. Себеби шартына карабастан, айлыгына карабастан, жабдуулардын жоктугуна карабастан, кардарларды, бейтаптарды айыктырып, мындай жашоо уланып келе берет экен. Ошол жөнүндө сөз кылалык. Бүгүн биздин студиябыздын меймандары Айбар Султангазиев мырза, ассаламу алейкум. Медицина тармагындагы эксперт, көптөн бери биздин медицинага өзүнүн салымын кошуп келаткан атуул десем болот. Анан Адилет укуктук клиникасынын адвокаты Тимур Султанов мырза, кубанычтабыз көрүп турганыма. Эми Тимур мырзаны медицина тармагына эмнеге чакырдыңар деп элдер сурап калышы мүмкүн. Себеби жакында биздин өлкөдө бир болуп көрбөгөндөй кейс болду, окуя болду.
мындан 12-13 жыл мурун, жалган айтпасам, түштүк жергесинде 367 балага ВИЧ илдети дарыгерлердин күнөөсү аркылуу жуктуруп алган. Ошол балдардын ата-энесинин апасынын бирөө мамлекеттен 2 миллион сомдук доо арызын утуп алды, аны ушул ишти алып барган Тимур мырза болду. Эми Айбар мырза, бүгүн сиз менен кайрадан ВИЧ жөнүндө сүйлөшөлүк. Деги эле абал кандай? Пандемия, ушул пандемия дегенди баары жаңы айтып атат, бирок 89 жылдан бери дүйнө ВИЧ пандемиясы менен деле жашап келет. Муну дагы айта кетишибиз керек. Анан ошо кош пандемия келгенде ВИЧке чалдыккан биздин жарандарыбыз дары алуудан, кандайдыр бир кызматтарды алуудан аксап калган жокпу? Эми ВИЧ мындай бизде эпидемия деп койсо болот. Пандемия болгондо ал өтө мына ковид сыяктуу өтө ар бир жаранга тийиштүү болуп калган эме да. ВИЧ жагынан бүгүнкү күндө бир жагынан сырттагы мындай международный организациялар жардам берген үчүн, ал бир жагы, экинчи биздин мамлекет болбой эле көңүл буруп атышат да. Мына 2-3 жылдан бери ашыкча 63 миллион бөлүп баштады. Бир 60% дарысы 4,5 миң адам бүгүнкү күндө лечение кылып атышат, дарыланып. Ошонун жарымысынан көбүрөөк мамлекет өзү камсыз кылып атат дарысы менен. Бул жагынан ВИЧ жагынан мындай более-менее деп койсок, башка жактарга караганда бул жакта деле көп иш бар, бирок дары бар. Жанакы медициналык дарыгерлер райондордо көп үйрөтүлгөн, лечение кылган. Сөзсүз мына ВИЧ менен жашаган кишилерге мындай поддержка жагынан, жардам берүү жагынан ошол жактан жетишпейт да. И сиз айткандай, бүгүн ушул баягы Ошто 5-6 райондо Ноокат, Кара Суу, Ош өзү 400 балага жакын медициналык тармактарда жуктурушкан да ВИЧ менен. Ошолорго сөзсүз жардам бериш керек. И бүгүнкү мына болуп аткан иш 2 миллион сом компенсация алган, чечим чыккан, ала элек. Эми бул деген 2-3 жыл чуркайт артынан. Оңой менен берилбейт да бул акча. Бюджет башка нерселерге акча тапса, буга оңой менен табылбайт да. Ошол себептен, бирок ушундай бүгүнкү күндө 367 дагы бала бар. Медициналык ооруканаларда жуктуруп алышкан. Булардын баардыгы мына бүгүнкү күндө 4 келди. Бизде ушундай компенсация алат элек деп. 367 баланын баардыгы бирок азыр тирүү эмес да, арасынан каза тапкандар дагы бар. 367 бүгүнкү күндө тирүү. Аман калгандары тирүү. Калган эми ушул жылдарда бир 40ка жакын бала өтүп кеткен да. Убагында лечение баштабай, бир убакта азыр мына акыркы 4-5 жыл дарылар жакшы болуп калды. Мындай побочкалары жок да, таасир бербейт. АРВ. Мурун иче турган дарылар, алар мындай оорураак организмге, денеге кыйын болуп ичпей коюшчу. Азыр баары бир эле дарыга батырып коюшпадыбы? Бир күндө бир эле дарыны ичишет. Ошо менен мындай таасир такыр бербейт да, ден соолукка зыян мындай көрсөткөн жок да. Эми Тимур мырза, сизге суроо узатайын. Мына 367 бала деп атабыз. Анан эмне себептен биздин мамлекет бул мамлекеттик ооруканада жуктурган соң, мамлекеттик оорукана бул министрликтин алдындагы түздөн-түз ишкана, министрлик болсо бул мамлекеттин структураларынын бири деген сөз. Мамлекеттин күнөөсүнөн кеткен соң, мамлекет дароо эле ошондой компенсацияны, балким мондай доолор жок 12-13 жыл күттүрбөй эле, мына кечирип коюңуздар туугандар, биз ката кетирдик, ошол кетирген катабыз үчүн
мына силерге миллион сом 2 миллион сом деп бөлүп бербейт. Себеби ошол эле эми билбейм аналогия туура болобу туура болбойбу, бирок ошол эле апрель инкылабында кетирген каталар үчүн кечирип койгула, биз силердин тууганыңарды өлтүрүп алдык, мына миллиондон бөлүп беребиз, мына силерге батир, мына айылдар силерге эл баатыры жана башка деген наамдар баары берилген да. Эмне себептен ошол балдарга дароо ушундай мамиле кылынбайт? Бул биринчиден айта кетсек, бул 367 өспүрүмдүн ошо ВИЧ инфекциясына жуктуруу боюнча маселесине кайрылсак, бул деген ар бирөөсүн индивидуалдуу түрдө караш керек, бул биринчиден. Экинчиден мен ал кайсы жылы кайсы ооруканада болгон жана массалык түрдө бир гана ооруканада болгон мен бүгүнкү күнү билбей эткенмин, аны да карап көрүш керек. Бирок эгерде индивидуалдуу түрдө алсак, биздин мыйзамдарда так өзүнүн процедурасы ушу моралдык зыян толтуруу жөнүндө дооруз менен кайрылуу жана канды өндүрө турган бардык процедуралар жазылган болчу. Бул биринчиден. Экинчиден, кайсы учурда моралдык зыян толтуруу жөнүндө компенсация ала алат, талап кыла алат сот аркылуу. Эгерде ушул күнөөлүү деп табылган болсо ошол адам териштирүү убагында кийин эгерде өкүмдөр чыга турган болсо, ошондой далил бар боло турган учурда гана анан кийин адамдар ошо өздөрү болсо дооруз менен сотко кайрылууга укугу бар. Эгерде биз деген ушу өзүбүздүн бир индивидуалдуу ишти алсак, мен силерге чоо жайын башынан баштап кыскача айтып берейин. Ошо бизге 2019 жылы бир кардар кайрылган биздин уюмубузга. Ал убакта деген мен Бириккен Улуттар уюмунун укук коргоо комиссариятынын долбоору боюнча ушу дискриминацияны жок кылуу, жоюу боюнча жана теңдикти колдоо жөнүндө долбоорунда юрист болуп иштеп жүргөндө бизге кайрылган болчу. Эгерде ушул ишти ала турган болсок, ал 2010 жылы болгон окуя. 1 жашка толгон бала ушу башынан жаракат алып ооруканага энеси менен келишет. Ал убакта ал деген комага түшүп калган болчу жана ушу кан жетпегендигинен байланыштуу ушу кан куюуга мажбур болгондуктан врачтар ушу плазма менен кан куюшкан болчу. Кийин ал деген ушу окуя түштүктө болгон, Баткен облусунун бир ооруканасында болгон иш болчу. Андан кийин ушу ооруканада бир аз убакыт жатып эле ата-энеси ошол эле жылы Бишкек ооруканага алып келип кийинки дарылоону чечишкен. Ошо дарылануу болуп аткан кезде ушул баланын температурасы түшпөй, кайсыда гана дарыны бербегенде, дарылабаганда, кайсы методдорду алмаштырганда биздин дарыгерлер Бишкекте ушул ВИЧ инфекциясына боюнча тест алып, ошол убакта ушу положительный болуп чыгып калган. Кийин болсо ата-энесинин жакын туугандарында териштирип келсе, тест тапшырганда алар отрицательный чыккан. Демек кан куюудан жок. Ооба, ошондуктан анан кийин Центр СПИДтен да өзүнүн териштирүү иштери болуп, ал жакта болсо ушу аныкталган. Эки ооруканада иштеген кызматкердин шалаакылыгынан ушу отбор крови деп коет, ушу забор крови. Биз эгерде өзүбүз барып, өз ыктыярыбыз менен мисалда кан тапшыруу учурунда алар деген өздөрү инструкциясын бузуп, анкета толтуруу убагында деген сураган жок. Силен деген ушу акыркы жарым жылда чет мамлекетте болдуң белең же болгон эмес белең деген ошондой сыяктуу суроолорду берген эмес донорго. Эмне үчүн дегенде ушу инструкциянын талабына Донорлордун каны алдын ала текшерилбейби, кечирим сурайм Айбар мырза? Проба алынып, гепатитке жана башка эмелерге. Дароо эле донордун алып негизи акыркы 10 жылдан ашыгыраак тесттен өткөрүлөт. Ар бир донордун каны өткөрүлүш керек. Балким ошондо өткөрүлүп калдыбы же туура эмес өткөрүлдүбү? 2010 жылы ушу алып атканда, забор крови алып атканда ушу анкета толтурбай, ушу инструкцияга караштуу. Өздөрү болсо ушу толтуруп койгон анкетасын. Кийин териштирип келгенде ал донор көрсө, 2 ай Бишкекке келердин астында ушу донор болоордун астында Москва шаарында мигрант болуп иштечкен. Анан ошол донорду аныктап келгенде, кайсы донорлор ошол учурларда кандарын өздөрүн тапшырган, бардык ошо келгенде ошол гана донордуку ВИЧ положительный болуп чыккан. Кийин ушу башкы прокуратура тарабынан декабрь айында 2011 жылы кылмыш иши козголуп, 2 дарыгер шалаакылыгынан ушу жоопко тартылып, кийин сотко өткөрүлгөн болчу. 2014 жылга чейин ушу 2012 жылдан баштап 2014 жылга чейин ушу Баткен райондук соту ушу ишти карап, сот териштирүү иштери өтүп, 2014 жылы ушу 2 дарыгер күнөөлүү деп табылып, ушу шалаакылыгынан
өспүрүмгө ВИЧ инфекциясын жуктуруу боюнча күнөөлүү деп табылып, бирок ушул жоопко тартуу мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу алар жазадан бошотулган болчу. Бирок өкүмдө түз гана көрсөтүлгөн, алар күнөөлүү деп табылган. Кийин облустук сот ушул райондук соттун чечимин күчүнө калтырган. Бунун баары окуянын баары 2014-жылы болуп атат. Кийин ушул баланын энеси 2019-жылы бизге кайрылып, ушул моралдык зыянын толтуруу жөнүндө компенсациясын алат элем. Андан кийин мен кайрылган эмес элем. Ушул өзүм психологиялык адаптация, реабилитация өтүп, ушул уулумдун гана ден соолугуна байланыштуу. Башкача айтканда, доо арызды берердин алдында моралдык укукту күнөөсү табылган деп калган учурда гана ала алат турбайбы? Ооба, анткени 1028-статьясына, Граждандык кодексине таянсак, моралдык зыян эгерде ушул ден соолугуна байланыштуу келтирген зыян болсо, анда ушул адам күнөөлүү деп табылган учурда моралдык зыян толтуруу жөнүндө жана башка материалдык чыгымдар толтуруу жөнүндө доо арыз менен кайрылууга укугу болот. Бул сот иши кайсы жерде каралды? Бул иши биз 2019-жылы декабрь айында Ленин райондук сотуна бергенбиз. Жоопкерлер ушул эки дарыгерден тышкарыдагы оорукана жана саламаттык сактоо министрлиги болуп аталган. Биздин негизги жактоо стратегиясыбызга таянсак, биз деген айтканбыз, эгерде ушул дарыгерлер мамлекеттик ооруканада иштеп аткан учурда алар деген өздөрүнүн ушул жоболоруна, оорукананын жана инструкцияларына баш ийиш керек. Ал эми болсо оорукананын жетекчиси өзүнүн дарыгерлерине жооптуу. Туура. Мындан тышкары эгерде биз саламаттык сактоо мыйзамына таянсак, эң негизги медициналык ооруканаларга жооптуу органдын бири бир гана саламаттык сактоо министрлиги. Биз айтканбыз, эмне үчүн алар деген өздөрүнүн дарыгерлери кантип иштеп атканын, ушу инструкцияга ылайык забор крови кылып атабы, кылган жокпу, эмне үчүн убагында текшерген жок алдын ала. Эмне үчүн алар деген ушунун баарын өздөрү териштирүү иштерин кийин өздөрү жүргүзгөн жок. Эмне үчүн гана арыз болгондон кийин анын териштирүү иши башталган. Тимур мырза, 2 миллионду эми ким төлөп берет? 2 миллионду болсо ушу сот аныктады, өзүнүн чечиминде саламаттык сактоо министрлиги жана ошол оорукана деп. Себеби Граждандык кодексине таянсак, 998-беренесинде көрсөтүлгөн, ушу мамлекеттик органдар өздөрүнүн кызматкерлерине жооптуу деп. Эгерде кызматкерлери өздөрүнүн кызматкерлеринин күнөөсүнөн кандайдыр бир чыгым кеткен болсо, кандайдыр бир күнөө тарткан болсо, анда ошо мамлекеттик орган жооптуу. Ал эми ошо моралдык зыяндын ордун толтуруу боюнча бул деген мамлекеттик казынасынан толтурулуш керек деген бизде норма бар Граждандык кодексте. Кийин бул чечим күчүнө кирген. Оорукана болсо ушул чечимге макул болбой нааразы тарап катары апелляциялык даттануу менен кайрылган. Бирок алар деген ушу процесстик мөөнөтүн өткөргөндүгүнө байланыштуу дагы толуктоо катары арызы менен ушу биздин процесстик мөөнөттү кайта толтуруп берили, биз апелляциялык даттануу кайрылганга деп ушу кайрылган болчу шаардык сотко. Ал эми шаардык сот болсо алардын арызын канааттандырбай ушул биздин чечимибиз күчүнө калтырган. Кийин да жогорку соттон да өтүп, ушу жогорку сот күчүнө калтырган болчу. 3 инстанциядан өтүп 2 миллион 2 миллион сом күчүндө калды. Бүгүнкү күнү кандай процедура өндүрүү боюнча? Мен кечирим сурайм, азыр Айбар мырзадан сурайын. Айбар мырза, эми сиз көп иштейсиз да балдар менен. Анан сиздердин жардамыңыздар менен, UNAIDS-тин жардамы менен мен да барып калдым балдар менен жолугупчу. Анан ошол эми баланын тагдырына балта чапкандык да болчу, кайдыгерлик менен. Анан 2 миллион ушу бир жетишерлик акчабы? Кечээ мына айтып атпаймынбы, 4 эне азыр бияка келди. Бул өзү бир 24 000 доллар экен башка. Анан кечээ келип, ошо бир энеси илайт. Эми ушу акчага анан булар териштирип, антияка баш керек, бияка баш керек, балдар өсүп калды, аларды да сурак кылат. Мындай кандай моралдык зыян болду депчи. Ошонун баары травма болот. Ошол себептен энеси ыйлап атат, мен ушул эми акчаларга, ушул акчага болсо деле баламды сатмак белем деп. Ошондой болуп атат да. Эми мындай зыян кандай дейин? Биринчисинен бул балдар сурайт. Мен мындай бирөөнү сүйүп калсам, үйлөнө аламбы, же үйлөнө албаймынбы деп. Канча семья деген балдары ошо ВИЧ менен билингенде жакындары, чоң энеси, чоң атасы ишенбей энеси баласы менен кууп чыгышкан үйдөн. Ошондой да болушкан. Айылдан кууп чыккан учурлар бар. Семьялар ажырашып ошондой болгон. Бул балдар мындай
ачык баарын айта алышпайт. Мектепке тияка бияка барганда дарысын ичип атканда жашырышат. Кээ бирөө ошон үчүн тыштап салат. Эми негизи бул жетиштүү эмеспи, абдан кыйын ченегенгечи. Бул адамдын өмүрү да. Анан биз азыр дагы бир маселени көтөрүп атабыз. Балдар чоңоюп калды. 11-12 жыл өтүп кетти, балдар окуу жайга өтүп атышат. Мына биздин мамлекет биз айтып атабыз, бул балдардын бардыгына жок дегенде мындай компенсациядан сырткары окуу жайын бекер кылыш керек. Жогорку жайлар. Жогорку институттарга, университеттерге бекер окутуш керек. Күнөөсүн тартыш керек мамлекет. Ал бир жагы. Экинчи жагы мына Дастан Бекешев былтыр ошо мыйзам кабыл алынды. 100 000 компенсация, единовременный компенсация эмки жылы төлөнүп берет. Бирок ошондо биздин депутаттар оңой менен мыйзамды кабыл албай 50 000 түшүрөбүз деп жүрүшкөн. Болбой эле эми 100 000 калтырышты. Толугу менен аякта 35 миллион эле сом. Эми биз постоянно айтып атабыз, мына азыр УКМКга 600 алабыз дейт, 350 миллион сом каралыптыр. Шайлоого 500 миллион сом кетирип атабыз. Эмне үчүн ушундай өспүрүмдөргө ушундай мамлекет күнөөлүү Өзүн шалаа кылуу үчүн балдарга жооп бербейт. Акча бөлүп бербейт. Мындайда акча табылбай калат да. Тимур мырза, азыр жардамга кетет экенбиз, бирок анын алдында кыскача жооп берип койсоңуз. Ушул жана жогорку окуу жайга окутуу боюнча идея бул дагы сот аркылуу чечилиш керекпи, же бул атайын өкмөттүн бул деген мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселе. Себеп дегенде бул деген биздин бүгүнкү күнү мыйзамдарга киргизүүлөрдү киргизиш керек да. Биз жаңы жоболорду, ошо жаңы талаптарды киргизиш керекпиз. Ошондуктан бул деген сот аркылуу чечилбеген нерсе, бул деген ушу биздин мыйзам чыгаруу органынан гана ошо канатты келет деп ойлоп атам да. Бирок муну дагы бир жашыруун кылууга аракет кылышыбыз керек да. Себеби эртеңки күнү окуу жайга барганда бул бала кантип келиптир десе, бул бала ВИЧтин квотасы менен келиптир деп айтылганда. Сөзсүз түрдө ооба, биз деген мыйзамга киргизип атканда ошо талаптардын баарын киргизиш керекпиз да. Биз деген ушу мыйзам чыгаруу органына, биз деген ушу долбоорун чыгарып атканда, коомчулукка киргизип атканда, биз деле ушу эксперттер катышып талдап, ал жака деген өздөрүбүздүн оюбузду киргизиш керекпиз да. Ошо эгерде ошондой мыйзам кабыл ала турган болсо, эгерде ошондой жоболор киргизиле турган болсо, бүгүнкү күнү мыйзамдарга анда ал жакта сөзсүз түрдө жазыш керек. Жогорку окуу жайдын мисалы ушу ректору же кайсы жактан ушул ошо студент менен келишим түзүп аткан келишими бул деген үчүнчү тарапка жарыяланбаш керек деген ушу сөзсүз түрдө андайлар кириш керек. Себеп дегенде бүгүнкү күнү стигматизацияга болуп атышпайбы? Ошол стигма жөнүндө жарнамадан кийин сүйлөшөбүз. Биздин эфирде жардама. Биз ВИЧ инфекцияга чалдыккан балдар жөнүндө, алардын укуктары жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Кештин кезекчиси менмин, бирок кечибиздин башкы демөөрчүсү Имарат Прогресс курулуш компаниясы Имарат Строй холдингинин мүчөсү 24 жылдан бери биздин өлкөбүзгө өзүнүн кызматын өтөп келет. Сиздер дагы Имарат Прогресстен сөзсүз түрдө батирлүү болууга шашылыңыздар. Эми биз Айбар Султангазиев менен Тимур Султанов мырза менен ВИЧке чалдыккан балдарыбыз жөнүндө сөз кылып өттүк элек. Стигма жөнүндө сүйлөшөбүз дедик, анан жанагы сот жөнүндө айтып калдык да. Бирок бул сотко катышуу процесси дагы эми баягы орустар айтмакчы 7 кругов ада да. Улам келесиң, улам кетесиң. Анан сотко катышканы өзү статусун ачуу, купуялуулугун жашырбоо дегенди билдирип калды да эми биздин өлкөдө. Себеби балким ошол себептен жана 300гө жакын ата-энелер, үй-бүлөлөр 2 миллионуна деле ыраазы элемин иши кылып биздин балабызды эч ким мына колу менен көрсөтпөсө болду деп отургандар. Бул жагы ошо эки тараптуу бар да. Биринчисинен мына жана айтып кеттик элек, айылынан айдап кууп салган кишилер бар, анан жакындар, туугандар катышпай койгондор бар. Өзү мындай самостигматизация, өзү адам деген өзүн бастымдырдык кылып өзүн баса берет экен.
мен ушундай оорукчу алдым, эч жака жарабайм, анан өлөм, анан тигин абдан ар кандай көп сөздөр, ойлор болот экен да. Ошол себептен негизи мына мен Казакстанда айтып кеттим. Чымкентте. Ошо Чымкентте ушул сыяктуу окуя болгон бир 6-7 жыл биздикинен мурдараак да. 3-чү жылы. 98-жылы, 2000-жылдар ошондо Казакстан деген баардыгына мындай өтө изилдөө өткөрбөй өзүнчө жер, анан үйлөр беришкен, семьяларына, үй бүлөсүнө, анан жакшы компенсация пособие төлөйт. Алардын пособиясы биз мурунураак эсептеген, биздин курска эсептегенде бир 20 000 сомго жакын. Бул деген эми адамдын жашоосуна жетет да. И жанакындай ары бери баспай, айтпай, конфиденциальность аноним сакталат да. Эң биринчи азыр ошол керек экен да бул кишилерге. Мамлекет жагынан поддержка керек, анан эч ким билбесин деген. Болбой эле бул ордан уялышат элдер. Башкалар эчтеке дебесе деле азыр мындай жакшыраак болуп калды. Өздөрү уялышат экен да. Ошол жагын сөзсүз биздин мамлекет чечиш керек да. Самодискриминация. Самодискриминация деген. Бизде эми жанагы дарыгерлердин күнөөсү менен кетирди деп атпайлыкпы? Бирок дарыгерлердин күнөөсү менен жалгыз гана ошол эле учур эмес да. Ошол эле гепатит Б, С, стоматологиядан башка жерлерден деле жугуп атпайбы? Ошол жөнүндө статистика барбы бизде? Биз изилдөө өткөргөнбүз. 15-16 жылы санаганбыз. Гепатит С менен ошол жылдары 220 000 адамдай ооручу. Биздин толук 4% да населениянын 4%. Гепатит Б менен деле ошого жакын. Бирок гепатит Б кайсы периодда алабыз? Жанакы кичинекей кезинде вакцинация болбой калгандар. Акыркы бир 10-15 жыл кайта вакцинация жасап калышты да. Казыр гепатит Б ошо жаштарда казыр жок. Мына 30-тан 45-ке чейин ошол периодда мамлекетте акча болбой, вакцинация болбой калган. Мына мен. И бирок гепатиттен элдер көп уялышпайт. Сиз айтып атасыз, мына мен уялбайм, мен гепатит Б бар, мен билем, мага стоматологиядан жуктурушкан. Андай кишилер биздин мамлекетке караганда бир барды Б, С эсептегенде бир 400 000 адам бар. Сыныкы казыр жакшы лечениясы бар, дарылары бар. 3 айда толугу менен айыгып кетесиң. Б менен Дныкы мунуку кыйыныраак. Эгер хронический формага өтүп кетсе, өмүр бою. Казырынча дары жок. Мындай толугу менен айыктып салган. Бул цирроз, бул өмүрдү кыскартат, сөзсүз. Бир 10 чакты жыл алып коет да жөн эле. Эгер туура эмес жашаган болсо же Б, Д кошулуп калса, анда эми 10-15 жыл жашайт адам. Бизде ушундай кейстер барбы? ВИЧ инфекциясынан башка дарыгерлердин күнөөсү менен могул оору жуктурулган же болбосо ушул операциянын убагында адамдын өмүрү операция туура эмес жасалгандан улам дарыгерлердин катасы үчүн болуп калган деп соттошуп, сот доорасы утуп алган учурлар барбы? Бизде учур болгон ошондой. 2012 жылы бизге дагы бир ата-эне кайрылган болчу. Ушул врачтардын шалакылыгынан ошо операция кылып атканда инородный орган, инородный тело деп коет, ошо бир предмет ошо ичинде жана тиги операция кылып атканда калтырып алган болчу. Ал болсо бара-бара болуп ушул жүрөк жагына келип, анан кийин ушул аныкталып, башка дарыгерлер менен ооруканага кайта алмаштырып жасаганда аныкталып, аны чыгарганда уже кеч болуп калган болчу. Ал бала байкуш ушул кандай деп айтсам, жатып калганда болду. Башын кыймылдай албайт, оозун гана кыймылдалат. Паралич, полный паралич болуп калган, жатып калган болчу. Ата-энеси бардык мүлктөрүн сатып, тууганчылыктардын баарынан тең акча сурап, ушу чет мамлекетке барганда да ушу абдан кеч болуп калды. Ошондой учур болуп калды, болду, биз жардам бере албайбыз деген ушул болгондо да биз ошондо 2012 жылы кайрылганбыз сотко, ошо моралдык зыян ордун толтуруу жөнүндө.
бирок тилекке каршы ошондо 200 миң гана сом бөлүнүп берилген болчу. Мына сиздин суроо, сиз да байда Айбарга суроо берип атпайсызбы? Ушу моралдык зыян 2 миллион сом кандай жардам берет депчи. Кандай гана акча бербесеңер, бул ден соолукка зыян келтирилген. Бул сумманы негизи ким аныктайт? Ошону кошо айта кетсеңиз. Ал сумманы сиздерге азыр мен айтып берем. Канчалык гана 50 миллион сом болобу, 100 миллион сом болобу, сиз ден соолукту эч качан кайта кайтарып бербейсиз. Ал адам кайта айыга албайт. Бирок ушул 2 миллион сом биздин кардарга, вот мен кимди жактаган болсом, ушу сот боюнча анын ушул болгон жеңишин ойлойт. Бул деген мисалы канчалык деңгээлде мамлекет өзү жоопкерчиликти алып жооп берип аткандыгын аныктап атат да, туурабы? Мисалы бул деген моралдык зыян олдун толтуруу боюнча бизде жогорку соттун пленумун токтому бар. Ал жакта жазылып турат. Сот өзүнүн ички ишенимине таянып, акыйкаттык сумманы өзү аныктайт деп турат. Ал жакта так сумма көрсөтүлгөн эмес болчу. Ошондуктан биз деген 5 миллион сумманы биз акыйкаттык деп аныктаганбыз, бирок сот ушу 2 миллион сом деп чечкен. Бул биринчи. Биз деген бүгүнкү күнү мисалы стигма деп атпай, стигматизация, самостигматизация деген бар. Эгерде ушул эле болгон ВИЧ-инфекция чалдыккан өспүрүмдөр боюнча бизде ушу көп суроолорду берип атканбыз. Ушул бала кийин чоңойгондо, кийин бүгүнкү күнү мектепке бара турган болсо, башка ата-эне ушу классындагы баласынан ВИЧ-инфекциясы бар деген бала окуп атат дегенде, ошол жактан скандал көтөрөбү? Көтөрөт. Ошол манжасы менен башка балдар көргөзөбү? Көргөзөт. Аны менен бирөө ойнойт. Келечеги кандай? Анын келечеги жок ал баланын. Тагдыры сынган. Аны деле ата-эне ойлойт. Бирок ошондой сот акыйкаттык чечим чыга турган учурда ата-эне өзүнө ишенип баштайт. Себептен мен жалгыз калган жокмун. Мамлекет тарабынан кандай болсо да ушу компенсация колдоо болуп атат деген ошондой жооп болуп атса, анда сөзсүз түрдө ошондой болот. Азыр шуну кошуп кетейин дегем. Жакшы сөз айтылды. Эң биринчисинен ошо энелер, балдар акыйкат издешет да. Анан буларга ишеним керек. Артыбызда бирөө бар, бизди колдойт деген ишеним керек болуп атат да. Биздин мамлекетте баарды атайын жасалган өз жарандарын колдобош үчүн. Муну мамлекет күнөөсүн алыш үчүн, жоопкерчилигин алыш үчүн канча биз күч коротобуз. Ошондой болуп атат да. Ошол себептен туура сөз эң биринчи издеп атышкандар акыйкат. Бул жашоодо өздөрү кыйналышты. Абдан кыйналышты. Эми аны түшүнүш үчүн мына ушул жылы кээде айтабыз, элдер кишини түшүнүп калды. Ушундай инфекционный оорулар менен ооруган кишилерди. Ковид деген Өзгөчө ковидтен кийин. Ковид деген көп нерсеге үйрөттү. Ковид деген стигма, дискриминация дегенге баардыгын үйрөттү. Башында билесиңер, жанакы дарыгерлерден элдин баары качып калган. Коркуп. Жакындары жолобой калышты. Анан эл азыр баарды көнүп калышты, уже көп эметпей калышты. Бирок башында жаман болгон. Ошол себептен ушундай бир ишеним кайта бериш керек да бул кишилерге. Эми кетирген каталарыбыздын дагы бир жакшы жери келечекке сабак алууда, экинчи кетирбейлик депчи. Анан медицинанын азыркы абалы менен, медицинанын азыркы системасы менен ушундай каталар дагы кетпейт деген кепилдик барбы бизде? Эми мындай, силер жанагы гепатит боюнча айттыңар, бул жагынан мындай кан аркылуу же инструментарий аркылуу жуктура турган шарттар азайды. Жок, такыр жок дегенге болбойт. Жанакы плазма булар жакшыраак текшерилип калды да. Бирок болбой эле чыгып атат да гепатиттер. Эмне себептен? Ошо саламаттык сактоо системасынын деңгээли азыр ошондой да. Мындай медициналык борборлорго барсаңар, карасаңар, жанакы инструментарийлерди кандай обработка кылат? Эски автоклавдар турат. Канча жылдан бери жаңыртпай аларды. Тиги гепатит Ц'нын вирусу ал деген
Ачык абада 6 саатка чейин жашайт экен. Жок, ал деген канча сутка жашайт, анан аны деген жоготуш үчүн 105 градустан өйдө бир 10-15 мүнөт кармаш керек. А азыр 3 мүнөт 90 градус же 80 градуска обработка кылышат кээ бир жерлерде. Автоклавдар эски, ошонун баарын жаңыртыш керек. Баягы эле айланып каражатка келебиз. Биз мына кечээ президент указ чыгарды эле, тигинчи керек, мынчы керек. Мен буга баардыгына ишенбейм. Эмнеге? Мен бюджетти алам. Ошо мыйзам бар. Бизде мүмкүнчүлүк барбы, жокпу? Мүмкүнчүлүк барбы же жокпу? Мүмкүнчүлүк болбосо, канча сулуу сөз жазылбаса бул жасалбайт. Ошон үчүн эгер эртең саламаттык сактоо системага 5 миллиард, 10 миллиард кошуп беребиз дегенде, ошондо ишеним болот да. Мен айтып атпаймынбы, өзүм Бництодон жакында чыктым депчи. Анан ошо болгон ыраазычылыгым ошол жерде иштеп аткан дарыгерлерге, медицина кызматкерлерине, медайымдарга, санитарларга экен да. Бир 10 миңге жетпеген айлыкка ушундай оор абалда иштешет экен. Анан эми рахмат дегенден башка сөз жок экен. Бир сөз айтып кетейин. Мына эми ковидти баштап койдук. Негизи мына былтыр мен бардык жерде айтып жүрөм, биздин мамлекет өз мындай аскерлерин курал жок, согушка жиберди. Вот биздин дарыгерлер иштеп аткандар, сиздер жок, маска жок, эчтеке жок, жүрүштү. Вот биз мына эки тарап, биздин дарыгерлер, биздин негизи мындай эми герой деп койсок болот. Алар иштеди, анан эл өзү кыйнайт. Жарандык коом. Ооба. Өзүн тартып алды. Эми бардыгыбыз жайында көрүп аттык да кандай иш болуп атат. Ошол себептен мен ойлоп аткам мындан да оор болот. Бирок ушундай дарыгерлердин иштегени, анан жөнөкөй дарыгер. Негизи эл чыдамкай экен. Кичине эле жардам бериш керек. И калган эл өзүн тартып алышты да. Ооба, бирок ошонун баарын көрдүк, кара июльдү көрдүк, анан кийин уксак 1 сом 50 тыйындык бахилаларды 150 сомдон сатып алганын көрүп, мындай зээнин кейт экен чынындачы. Эми Тимур мырза, сиздер иштеген клиника, Адилет клиникасы, бул мамлекеттик клиника эмес, белгилүү сиздердеги юристтер дагы айлык акы алып иштеш керек. А бирок ошол ВИЧке чалдыккан балдарыбыз ошол эле түштүктөгү балдардын мындай адискөй юристтердин кызматын камсыздоо мүмкүнчүлүгү жок. Мамлекеттик адвокатты күтүү бул болбогон иш. Кандай бир жол жоболору бар сиздерге кайрылуунун, балким бир акысыз болбосо дагы арзандатылган түрдө кызматын? Мисалы, биз ушу прецеденттик иштеп атпайбызбы? Бул деген бардык юристтерге үлгү боло турган, уткан иш деп айтсак болот. Биз тараптан мен сизге жогоруда айтылып кеткендей эле, Бириккен Улуттар уюмунун укук коргоо комиссарият тарабынан каржыланган долбоордун негизинде алып барган иштерибиз бар болчу. Андан тышкары дагы башка дискриминацияга чалдыккан, жеңишке болгон иштерди да алып барганбыз. Тилекке каршы бүгүнкү күнү ал долбоор аяктаган. Мындан тышкары да айтат элем, бизде дегенде ушу Айбар Байке да билет окшойт, ассоциация сети снижения вреда деп коет. Ал жакта деле ошо юристтер бар, алар деген ошол ВИЧке чалдыккан жана люди, живущие с ВИЧ-СПИДом деп коет, аларга ошо юридикалык жардам берүү юрист адистери бар. Акысыз. Акысыз. Ал жака деле кайрылышы мүмкүнчүлүктөрү бар. Мындан тышкары да ошо башка юристтер эгерде үлгү катары алып бизден кандайдыр бир кеңеш ала турган болсо, биз дайыма ачыкпыз, ушу кеңеш бере алабыз. Ушул иштин негизинде биздин өзүбүздүн чогулган материалдарыбыз менен бөлүшүп, эксперттик оюбузду жардам берүү катары биз бергенге бүгүнкү күнү даярбыз.
Эми эфирибиз дагы соңуна келе атыптыр, бирок бул суроону бербей коюу дагы мүмкүн эмес. Мен бүгүнкү келген бардык меймандарга ушу суроону берейин, Айбар мырза. Реформаларды көрүп атабыз. Саламаттык сактоо министрлигинде чоң реформа болот деп, анан бирок министрликке дагы башка социалдык өнүктүрүү, эмгек министрлигин дагы кошуп атат. Анан бул реформа болобу? Саламаттык сактоону алып чыгып кетеби же тескерисинче бараткан туңгуюк андан дагы тыгып салабы? Эми акыркы күндөр ушул эле жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Эми негизи эң актуалдуу мындай маселе болуп атат да. 4 нерсени бириктирди. Саламаттык сактоо министрлиги, соцразвитие, ФОМС и соцфонд. Абдан бул биздин бюджеттин жарымсынан көп. Мамлекеттин бюджетинин жарымсынан көп бир министерство башкарып калды да. Эми негизи эки жагын айтайын. Биринчиси улуттук стратегия бар болчу. Ошол боюнча план жазылган эле, ал бекитилген. Ал план менен мастер план деген жазылган. Кандай жол менен өзгөртүш керек, кандай жол менен реформа кылыш керек. Муну деген шашпай 5 жылдын ичинде 2-3 районду бириктирип, анан кемчиликтерин көрүп, ошолорду жок кылып, башка райондорго көбөйүш керек болчу да, булар болбой эле бир күндө эле жасап атышат. Эмне болот аягында белгисиз. Ал бир. Бюджетте акча жок. Азыр реформа кылганга. Ар бир реформа сөзсүз каражат керек. Грузияны айтабыз, эми Грузия Америка деген канча миллиард доллар берген ошо реформанын баарына. Бир 5-10 жылдын ичинде полицияга зарплата төлөп, анан баарды чиновниктер кошумча зарплата төлөп, ошондой жол менен өзгөргөн. Биз азыр мына Дүйнөлүк банк, немецкий банк ошолор жардам берген, жанакы мастер план жазганы. Алар жардам бермек ошо реформа кылганга, саламаттык сактоо системаны эле айтып атам да. Бирок азыр болуп аткан окуяны булар деле түшүнбөй жатат болуш керек. Жазга чейин иштердин баарын токтотуп салышты. Өкмөт болсун жаңы, шайлоо өтсүн, парламент болсун, ошондо булардын процедуралары абдан жай, дагы жарым жылдай туруп калат. Жок дегенде жарым жыл. Негизи 1 жылга чейин өзгөрсө, кайта планды жаңы жазышат. Булар 3 чоң банк планды жазгыча 1 жыл өтөт. Ошондой да, ошол себептен абдан эми мындай медицина абдан министр деле билет, консервативная наука деп коет. Муну деген тез жол менен өзгөрткөн болбойт. Биз иштеп аткан нерсени сындырып алабыз. Такыр иштебейт деп. Иштебей калат. Медицинаны шашпай өзгөртүш керек. Биз медиктерди эч жака жогото албайт экенбиз, ата албайт экенбиз. Бизде башка дарыгерлер жок. Биз мына онкологияда ар кандай окуя болуп атты эле, бири-бири менен согушуп жүрүштү эле 2-3 лагерь. Мен аларды карап ойлоп аттым. Булар болгон биздин байлык, башка онкологдор жок. Айла жок, ошол жака барабыз. Ошон үчүн буларды бирдемке кылып мындай жайгаштырып, жок кылбай, ар бир дарыгерлерди мындай бул ценность да. Жетекчи болуу, профессор Байзакованы канча айтып жүрүп, бак алда ковидтен кайтып калды. Эми детский онколог жок. Ошондой да, ошон үчүн булардын баардын эми мындай адам жагынан характерлер ар кандай болот экен. Бирок профессия жагынан булардан башка жок. Бекеринен жетекчи болгон жок, бекеринен заведующий отделением болгон жок. Болбой эле биз ооруп калсак ошолорго барабыз. Ошон үчүн муну деген акырындап менен өзгөртүш керек. Бир күндө талкалабай барат. Анын үстүнө орустардын жакшы сөзү бар, на переправе коней не меняют деп. Ашуудан өтүп атканда жургоңду алмаштырба деп. Анан баардык мамлекеттерде больничный касса деп коюшат жөнөкөй тилде. Жанакы ФОМС эч качан саламаттык сактоо системасы менен чогуу болбойт. Эки башка ФОМС деген бул банк. Азыр банкты булар только мындай иш кылдыңбы, акча төлөп беребиз деген эле окат.
Эми көрө Азыр жатабыз. бириктирген билбейм, ишилип эмне чыгат мындан. Көрө жатарбыз. Эмнеси болсо дагы сиздерге рахмат, Тимур мырза кесипке үйлөөңүз үчүн, Айбар мырза сизге чоң рахмат. Орбайлы аманчылык болсун. Эми 3-чү толкун деп атат, келбей эле койсун деп тилейлик. Аны да көрө жатарбыз. Эми алып келет. Айбар Султангазиев, Тимур Султанов биздин мейманда болушту, биздин эфир уланууда. Ар бир адам өзүн кайталангыс жана көз карандысыз деп эсептейт. Бирок ал эч качан жалгыз эмес. Денебизде миллиондогон микроскопиялык жандыктар жашайт. Ошондуктан эки адам окшош болбойт. Ар бир организмде ар кандай микробтор жамааты жашайт. Ар бир тиш бул атайын турак жай аймагы. Ал эми ичегилерибиз өз ара аракеттенүүчү микробтордун ири метрополиси. Ичегибизде жыш көчөлөр тынымсыз азыктанып турат жана ар бир микроб өз иши менен алек болот. Мисалга, целлюлоза-литикалык бактерияларды алалы. Алардын милдети жашылчаларды түзүүчү углеводдорду жана клетчатканы майдалоо. Андан кийин бул жөнөкөй шекерлер респираторлорду бойлой өтүшөт. Бул микроб тобу жөнөкөй шекерлерди кармап, күйгүзөт. Тамак аш сиңирип жатканда, ал шекерлерден энергия чыгарган ферменттерге жетет. Аларды калдык катары чыгарган алкоголь жана суутек газы сыяктуу химиялык заттарга айландырат. Андан тышкары ичегибиздеги центрофтор фермент таштандыларын ыргытып жанбагат. Бул процесстин ар бир баскычында энергия бөлүнүп чыгат. Жана бул энергия тамак сиңирүү трактынын клеткалары тарабынан сиңип кетет. Микроб топтор ар бирибиздин ичибизде ар башкача болушат. Ар бир адамдын ичегисинде микробтордун уникалдуу жамааты бар. Алар тамакты ар кандай жолдор менен иштетишет. Биздин ичегилерибизде кандай микробтор жашаарын эмне аныктайт? Биздин генетика жана өмүр бою жолуккан микробтор. Алардын экосистемаларына таасирин тийгизиши мүмкүн. Ичкен тамагыбыз ичегибизде кандай микробтордун жашашына да таасирин тийгизет. Алма сыяктуу татаал молекулалардан турган тамак аштын талкалоо үчүн көптөгөн ар кандай микробтордун жумушчулары талап кылынат. Бирок мисалы, жөнөкөй молекулалардан турган момпосуйду жесек, бул жумушчулардын айрымдарын жумушсуз калтырат. Алар топтон чыгып, кайра кайтып келишпейт. Ичеги карында ар кандай типтеги жумушчулар аз болгондо, алар жумушту толугу менен көтөрө алышпайт. Өзгөчө, диабет же ичегилердин өнөкөт сезгениши сыяктуу оорулардан жапа чеккен адамдарда. Эреже катары ичегиде микробтордун кичинекей түрү бар. Биз микроб коомчулугубузду кантип башкарууну жакшы түшүнбөйбүз. Бирок жашоо мүнөзүнүн өзгөрүшү, мисалы ар кандай татаал өсүмдүктөрдүн тамак аштарын ичүү биздин ичегибиздеги жана бүт денебиздеги микробдук экосистемаларды калыбына келтирүүгө жардам берет. Ошентип, биздин денебизде миллиондогон ар кандай микробтор жашайт. Микробтордун бири-бири менен жана денебиз менен өз ара аракеттенүүсү жөнүндө барган сайын изилдөөчүлөр көбүрөөк билип, убакыт өткөн сайын биздин инсандыгыбызды калыптандырган, ден соолугубузга жана жыргалчылыгыбызга таасир эткен бул татаал, көрүнбөгөн дүйнөнү кантип өркүндөтө аларыбызды түшүнүп келе жатабыз. Ноль 708-996-996 биздин студиябыздын телефону. Ал эми Имарат Чекит Прогресске кирсеңиздер Инстаграмдан да биздин башкы демөөрчүбүздүн аккаунтуна киресиздер. Имарат Прогресс курулуш компаниясы, Имарат Групп холдингинин мүчөсү 24 жылдан бери өлкөбүзгө өзүнүн кызматын өтөп келатат. Гранвиль Астория сыяктуу мыкты комплекстерден батарея сатып алыңыздар дагы мыкты үйдүн жашоочусу болуңуздар. Ал эми менин маңдайымда Аида Зурдинова, медицина илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин клиникалык фармакологу. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат келип бергениңиздерге. Биз бүгүн медицина жөнүндө сөз кылып атабыз. Анан Кыргызстандагы медицина ыраазычылык эле айтып атабыз баардыгына, бирок болбой эле маселелер көйгөйлөр да көп экен. Анан мен биринчи суроом сизге чейинки келген конокко акыркы суроомон баштайын. Жаңы келаткан реформалар медицинадагы, медицинанын ичине жалгыз гана саламаттык сактоо министрлиги эмес, ФОМСту дагы, соц өнүгүүнү дагы иш кылып баарын кошуп атышат. Бул эмнеге алып келет? Эми бул кошуу эрте киргизилди го.
Анткени азыркы көйгөй учурунда ковид маалында бул реформа азыр убакыт ага келе элек болчу да. Анткени медицина тармагында өзүбүздүн проблемалар аябай көп, акча жагынан дагы көп мындай жумушту уюштуруу боюнча көп өзүнүн кандай бир спецификалык суроолор бар да. Соц тармакта башкача, бирок бир жагынан айтсак жакшы болот да. Мисалы инвалидность бергенде көп эле льготный биздин пациенттер ошол Минсоц тармакка карап калчу да. Анан мисалы медицина боюнча жагынан кандайдыр бир дарыларды алганда ошолор менен кошо кандайдыр бир байланышып, бирдей бир мындай финансовый жагынан акча тапканга оңой болушу мүмкүн. Бирок азыркы маалда ал аябай мындай, кандай десем, эрте кабыл алынган. Анткени кандайдыр бир, наверное, билбейм, эми план болуш керек да. Кандай ошол кошуп бирге кошкондо ошол ишибиз кай жакка жылат, эмне үчүн кошулду, кай жактарын мындай медицина жагын өнүктүрөбүзбү же Минсоц тармак жагын өнүктүрөбүзбү. Мисалы фондсту кошкону ал дагы мага эксперт катары мындай түшүнбөйм. Анткени акча деген Минздравдан тышкары болуш керек да. Все-таки Минздрав деген бул көбүнчө алдын алуу боюнча, дарылоо боюнча кандайдыр бир суроолорду караш керек да, бирок акчага кирбеш керек да. Ал үчүн мына кызыкчылыктары кандайдыр бир бири-бирине каршы болуп атат да. Ал жагы бар. Ошон үчүн көрөбүз эми, убакыт көргөзөт да. Бирок Россияда ошондой өздөрүнүн биринчи жаңы реформалар болгондо 10 жыл мурун ошентип кошушкан. Бирок ал кошуу терс жактарын көргөзүптүр да. Акчаны каяка кеткени билинбей калыптыр. Анткени бир акча министерство бир бүт кандайдыр десем, бир пул менен келет да. Анан ошол пулдан бөлүнгөндө мындай татырап эле каяка бөлүнгөнү билинбей калгандан кийин алар кайра ажыратып койгон да. Министерство здравоохранения деп, анан соц тармакта кайрадан бөлүп. Айдаш Элина, сиз жана клиникалык ковид боюнча протоколдордун кийинкилеринин түзүүчүлөрүнүн бирисиз. Анан эми бүгүн комиссиянын жыйынтыгы тууралуу сөз кылбай эле коелук, мүмкүн болсо. Анын бардыгы эле. Бирок мисалы үчүн ушу Казакстандын прогнозун окуп калдым. Марттын башына 3-чү толкунду прогноздоп атышат да. Анан мен өзүм ойлонуп атам, былтыр Казакстанда июньда болуп, алардан келип жугуп отуруп биздики июлга өтпөдү беле. Сиз да ошону жаздыңыз болуш керек, катып айтпасам Facebook баракчаңызга. Анан анда биздики ушу марттын аягына, апрелдин башына келип калышы ыктымалбы? Биздин эпидемиологдор эми карап чыгышкан. Атайын эпидемиологдордун мындай математическое моделирование деген атайын программалар бар да. Бул статистикаларды киргизип, азыркы учурда канча катталган, анын ичинен канчасы өлүм менен кеткен, баарын көргөзөт да. Ошон үчүн ошол моделирование боюнча где-то ошол марттын ортолорунда бизге 3-чү толкун болушу мүмкүн деген прогноздор бар. А биздин медициналык система даярбы ошол 3-чү толкунду тосуп алууга? Эми докторлорубуз даяр. Анткени жайкыдай мындай хаос болуп кетпеди беле. Дары боюнча ар кандай алгоритмдер бүт соц тармактардан тарады, WhatsApp группаларда тарап, врачтарды кичине башаламандылыкка алып келип койду да. Андан башка өзүбүздүн элибизди эле өзүбүз билебиз да, өздөрүн өзүрө дарылап, ошол эле соц тармактардан алып, көп мындай оор көйгөйлөрдү алып келди да. Өзүбүзгө капельница коюп калганбыз да. Өзүбүзгө капельница коюп, анан көп эле WhatsApp группалардан келип атты да. Ушундай дары алдым, эмне кылам, жакшы болбой жатам депчи. Анан карасак, каяктан алдың десек, мына WhatsApp группадан келди, же мисалы интернеттен, соц тармактардан жазып атпайбы. Одна бабушка сказала. Одна бабушка, кошунам айтып койду, кошунамдын кошунасы айтты деп эле. Ошон үчүн башаламандык болгон. Азыркы учурда эми докторлорубуз даяр. Анткени акыркы ушул 4-чү протокол боюнча баардыгы окуусун өтүшкөн. Эми больницаларды эң негизи инфраструктура даярбы? Инфраструктура мындай 100% даяр деп айта албайм. Анткени мындай мониторинг кылып, Минздравда андай менде кандай маалымат жок да. Бирок мындай
мисалы Бишкек шаарын карасак, биздин инфекционный больницабыз даяр. Андан башка мисалы улуттук кардиология центри бар го, алар даяр. Анткени жайында иштеп беришти да, перепрофилирование болуп. Андан башка азыр кайсы даяр десек, мисалы азыр айтмакмын да, ушул больницаларда так даярдалган. Атайын мындай список даярдаш керек. Кайсы больница азыркы маалда ушул толкун болгондо инфекция больницасынан башка да кабыл алышы мүмкүн. Илгеркиде болуп, мечиттер, ресторандар Жок, азыр жайында өзүбүз көрүп калбадыкпы? Башаламандык менен ачыла бергенде улам элдер көбөйүп атат, ооругандар. Катуу ооругандар көбөйүп кетти. Анан больницаларды бат-бат эле ача баштады да. Ал бирок кайсы каражаттар бар экенин эч ким билген жок. Мисалы лабораториясы барбы? Мисалы атайын дары да бергенде мониторинг кылыш керек да. Ошо менен көбөйтүп алган жоксузбу тескерисинче ооруну? Көбөйтүп алышты мүмкүн да. Терс таасирин көрдүк. Ошон үчүн мисалы комиссияны айтпайбыз деп атабыз. Кээ бир мисалы кылган кандайдыр бир биздин туура эмес кылгандарыбыз туура эле. Жана бир кесиптешиңиздин айтканын угуп калдым. Азыр атын эстей албайм. Биздин кыргызстандык бирок Прагада иштейт экен. Анан кийин дневный стационар это рассадник инфекции деген өзүнүн эмесин айтты да. Анткени ар бир палатада мисалы жаткырганда улам шамалданып туруш керек да, палатачы. А биз көп эле ошол дневной стационарларда жайында кыдырдык да, врачтарды окутупчу. Ошондо кыдырып көргөндө көрдүк. Мисалы спортзал биздин дворец спорта да ачылбадыбы? Чоң зал аябай. Жайында аябай ысык болду, ичи дем. Ачылган бир кичинекей эле эшик, анан айнек ачылак, бирок кишилер көп да, 100дөй киши турат. Вирус ичинде жүрөт. Вирус ичинде жүрөт да. Анан ошол жерден дарыны алышты, мисалы ошол эле капельницаны биздикилер жакшы көрөт да. Алышты, ал жерден чыгып кайра маршрутка отуруп кетишти же ошол бир такси менен келишти, такси менен кетишти. Ошол деле бир эмеси болду да. Баары каттаган. Каттаган. Биздин жардамыбыз бар экен, кайра кайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Өтө кызыктуу эфир болуп атат. Бизде бүгүн ден соолук жөнүндө сөз кылып атабыз. Айжида Зурдинова, медицина илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин клиникалык фармакологу. Айда Шырлина, эми ковид жөнүндө сөз кылалык. Жанагыл комиссия мындай деп айткан экен да, комиссия жана андан кийинки болгон комментарийлерде кай бир өлкөдөгү ооруканалардын башкы дарыгерлери ошол оорукананы бизнеске айлантып алган. Керек болсо жөнөкөй ооруп калгандарды Гансиге жөнөтүп атты. Ал эми кай бир ооруканаларда атайын орундарды мындай колунда бар же чиновниктерге камдап отурду деп. Ушул канчалык чындыкка дал келет? Чындыкка дал келеби, аны билбейм, анткени аны билиш үчүн мониторинг кылыш керек эле да. Андайды эч ким кылган эмес. Анан башаламан болуп атпады беле. Анан кайсы больницаларда эми ар бир ошол биздин бейтапканада болгон директорлору, главврачтары ошолордон да алар туура маалымат беришсе, мисалы ушунча орун бар, жок, только ошондон барып текшере албайсың да, кирипчи. Бирок маалымат боюнча ошолор текшергендер эми текшерилди, эми билинет да эми кайсы больницада кандай болгон. Аны мен айта алып кете албайм. Негизи ковидти айтпаганда, профессионалдык этика менен аны сөз кылууда туура эмес, бирок жана бизнес кылып алды деген сөз ошо канчалык туура келет? Бизнес кылып алды деген андай билбейм. Эми мисалы өзүнүн государственный бейтапканалардабы андай болушу мүмкүн эмес, анткени ар бир больницанын өзүнчө бир койкалары бар да, саналган. Мисалы инфекцияда 400 орун болсо, үстүнөн дагы 200 бейтапты алып келсе жаткыра албайт да, каяка жаткырат, коридорго жаткырабы? Коридорго жаткырып атты бирок. Ооба, бирок айла жок жаткырып атты да. Ошон үчүн башка бир бейтапканаларды ачатты да. Бирок эң негизгиси жайында бейтапканаларды ачканда мындай кандайдыр бир
башаламандык менен ачып атты да. Система жок, Система жок да. Мисалы ачканда ойлонуш керек эле, лабораториясы барбы? Ошол анткени кан анализдерин, мисалы зара анализдерин алып туруш керек да, көрүш керек. Туура болуп атабы биздин дарыларыбыз же туура эмеспи? Кийинкиси эң негизгиси ошол кислород барбы деген, кычкылтек. Кычкылтекти бизде туура эмес эметип эле оксигенаторлор көп эле биздин концентраторлорду алып атпады беле. Алар кичинекей эле үйдүн пылесостой эле иштейт да. 5-10 литр эле чыгарат. Ал кычкылтекти каяктан алат? Ошол эле комнатанын ичинде кычкылтекти иштетет да. Ооруганда, ковид ооруганда, ага мындай аябай высокопоточный дейбиз биз. Ошондой кычкылтек керек да, трубка менен келет, атайын кислородный станция болуш керек. Андайларды жок болду да. Мисалы ковидке чейин андай деле кереги жок болчу да. Мындай мисалы кардиологияда болгон реанимация отделенияларында ал бар болчу. Бирок азыр ковид көргөздө ар бир жөнөкөй отделение дагы болсо болуш керек. Анткени ал мисалы чрезвычайный ситуация болот ар кандай. Ошон үчүн совет маалында ар бир больницада реанимация болобу же башка бир кандайдыр бөлүм болсо, ар бир палатада ошондой мындай медный трубкага окшогон өткөрүп турчу көрүп калгансыңар может, да? Мындай жапкычтар менен. Ал болуш керек, анткени аны ошол МЧС служба болобу же чрезвычайно көрүш керек эле ар бир больницада. Бизде кандай болуп калды? Ремонт жасашат, ал трубкалар турат, көпкө чейин колдонулган эмес. Анын кереги барбы десе, кереги жок, аны эмне кыласыңар? Палатабыздын кебетесин кичине бузуп жатат, алып эле койгула деп алдырып салышкан да көбүнчө. Ошон үчүн азыркы маалда эми кайра коюп атпайбы? Ошон үчүн бул жагынан мисалы кычкылтекти өткөрүп эметкен биздин улуттук кардиология центринде бар. Андан башка эң биринчи болуп бүт республика боюнча айтсак, айтып кетет элем, Ноокатта главврач канча жылдан бери көп иштеп жүрөт, Марипов мырза. Эң туура кылган май айында эле Бишкекте боло электе май айында эле больницага ошону өткөргөн да. Бирок көп эле айтып атпайбы, мында акча жок. Бирок эң негизги биз айтабыз, ошол руководителден көп нерсе аябай мындай зависит этет да. Жана плазманы да биринчи ошол Ноокатта кылышты. Ооба, ал экспериментальный эми, бирок ал деле анча туура эмес да. Бирок эң негизгиси ошондо акча жок деп отуруп албай, бизнес сообществону ошол Ноокат районунун чакырып, мындай жардам бергиле, мындай туура дарылаш үчүн ошол керек экен деп көбү акча беришти. Бизден деле Бишкектен көрбөдүкпү. Көп эле биздин бизнесте жүргөн, мисалы биздин волонтерлор канча акча беришти, ошондой эле биздин башка өлкөдө жүргөн жарандар акчасын жиберип атты да. Ошол акчаны деле туура пайдалансак, жакшы, мындай жакшы жактары көп болмок да, бирок кичине на самом деле мындай паника болуп кетти да. Биринчиден паника болуп кетти, Айда Шаралиевна. Экинчиден жана чоң саясий шайлоонун астында болуп калбады бул нерсе. Анан саясатчылар муну баягы жарнама түрүндө өзүн пиар кылыш үчүн колдонуп кетишти. Бул да анан көп эле мындай частныйлар бере баштады. Мисалы, гостиница болуп бере баштады, ресторандын ичинде бере баштады, мечеттин ичинде. Ал деле өзүнүн структурасы боюнча ал дары эме бейтапкан эмес да. Ал жерде мисалы туура ошол эле капельницаны коюш үчүн инфекционный контроль деген бар ар бир больницада. Кандай туруш керек, канча жолу ал жерде уборка кылыш керек, колду канча жууш керек, ар кандай өзүнүн кандайдыр кварц менен тазалаш керек жана башка. Ооба, кварц менен. Аны эч ким көрбөй эле ача берди да. Эң макул ачтың, бирок оор абалда болгондо жардам бере албай калып жатпадыбы? Анткени оор абалда реаниматолог керек. Реанимация ал жерде жок. Ошон үчүн оор абалдагыларды эми инфекцияда реанимациясы бар, ошол жака алып келип атты. Же башка бир больницада же кыргызский-турецкийде. И то кыргызский-турецкийде больницанын кебетеси аябай чоң, мен ойлоп турмун, аябай мындай көп орунду больница деп, 70 эле орун экен да. Анан реанимациясы деле андай жок. Врачтарды издеп калбадыкпы? Анткени докторлор жетишпей калды. Анткени баары эле мындай көп эле өлкө боюнча тарап кеттик да.
ушу дарыгерлер боюнча кыргызско турецкий больница десеңиз эстеп атамбы, жана Фучикте анын жанындагы агайдын фамилиясын унутуп калдым, бирок ушул пандемия болуп аткан учурда ал кездеги президент Сооронбай Жээнбековго ыктыярчылар кирип, арасында мен дагы бар элем. Анан башка бир ыктыярчы жигит ушул Фучиктеги больницанын директору масканы бербей койду дегенден улам, мындай изилдебейби билбейм, бирок ал кишини жумуштан алып салышты да. Анан баягы на переправе коней не меняют дейт. Ошо канчалык туура болду. Деги эле мындай врачтарды жазалоо, жаңы келген пандемия, жаңы келген эпидемия биз эмес, ааламдын бардыгы биринчи жолу көрүп аткан оору. Эмне кылабызды билбей турган учурда анан дарыгерди кетирип, анан жакында эле жанагы комиссиядан кийин жакшыбы жаманбы, бирок иштешти. Зам министрдин сүрөтүн көтөрүп алыптыр, анан Пурманоллактын сүрөттөрүн көтөрүп алыптыр. Бул канчалык этикага жаткан нерселер? Этика жагынан бул туура эмес. Анткени ковид өзүңөр айтып кеткендей, бул жаңы оору. Баарыбыз эле биринчи жолу көрүштүк да ошол оору мененчи. Кандай дарылаш үчүн, кандай анализдерди алыш үчүн баардыгын мындай эл аралык бүт кандайдыр бир опыттарын карап, анан калып алып ататтык да. Эми ушул жерден айтып кеткенде, ушундай оор абалда докторлорду кетирип, ошондой жазалап, бул туура эмес. Анан этикалык жагынан, конечно, ошол эле биздин Минздравдагы чиновниктерди, эң врачтарыбыздын сүрөттөрүн алып, бул өлтүрдү деген, өлтүрдү деп бул сот чыгарат да. Туурабы? Бул соттун чечими болуш керек, далилдениш керек. Да, ушул киши өлтүрүп койду деген. Ага чейин сот далилдебегенден кийин андай айтса туура эмес. Анан этикалык жагынан дагы мындай оор болду да. Анан көп врачтар туура эмес, докторлорубуз түшүнбөй калып, мына бизди жазалап жатканы жатат деп туура эмес түшүнүп калышты да. Бирок мен деле ошол маалыматты окудум да, ошол комиссиянын чыгарган. Бирок ар бир адам информацияны башкача кабыл алат да. Бирөөсү мындай, бирөөсү мындай. Мен ал информацияны окудум, бирок кабыл алган жагы башкача болду да. Эң негизги бул ушул биз Минздрав жагынан кандайдыр бир туура эмес жактар болгон келди. Бирок ал жерде докторлордун эч кандай айыбын эч ким койгон жок. Анткени докторлор биздин бейтапканаларда эмне бар болсо ошо менен иштеди да. Ал мисалы тигини кылган жок дейт, компьютерный томография кылган жок. А каяктан кылат? Больницаларыбызда жок ал. Ал бардыгы частный эле центрлерде болот да. Билейген улуттук госпиталда бир дагы томограф жок. Ооба. Эмнесин сөз кылабыз. Онкологияда бир дагы эме жок. Радио лучевой. Ошон үчүн бул жагын кандай бир чыңдош керек да. Анан азыркы маалда мындай, может, критика жагы, может биздин угуп калышаттыр депутаттар, өкмөттөргүбүз. Азыркы министрибиз айтып калды, эми жаңы реформа башталды, оптимизация деп, больницалар менен ЦСМдерди кош бир болот. Анан ошол бейтапканадаларды аябай күчөтөмүн. Анан Facebook'тан окуп калдым, ар бир айылда мисалы бейтапкана курабыз депчи. Фаптарды. Бейтап жок, фап эмес, больница. Бирок аны куруш үчүн аны курбаш керек. Азыр мисалы эл аралык вообще практика боюнча биздин азыр эң негизгибиз, биз азыр биринчи амбулаторный деңгээлибизди көтөрүш керек. Анткени бүт эл аралык ошондой эң негизги алдын алуу иштер бул биринчиден. Анткени ага алдын алуу үчүн көп акча керек. Көп каражаттар керек. Мисалы ошол эле биздин поликлиникалар, центр семейный медицина деп атпайбызбы, үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорун күчөтүш керекпиз да. Ал жерге окутуш керек, врачтарды көбүрөөк алып келдиш керек, анан лабораторияны күчөтүш керек. Ошол эле мисалы рентген болобу, же кандайдыр бир УЗИ аппараттар болобу, ЭКГ аппараттар жаңыларын коюп, көбүрөөк биздин докторлорду алып келсек, күчөйт да ошол жакчы. Анан первичканы. Ошондо больницаларга элибиз азыраак барат. Эми ойлоп көрсөңөр, больницалар көп ачсак, анда бейтапкана биздин ооругандар баарын эле керек болобу, кереги жок болобу, баарын жаткыра баштайт да. Анткени биз билебиз, биздин зарплата ошол канча адам больницадан өтсө, ошого жараша да. Анан бизнеске айланып баштайт. Анан бизнеске айлана баштайт. Анан мындай катуу айтып кетсем, чүчкүрсө да, бышкырса да жаткыра берет. Кереги барбы, кереги жок. Азыркы маалда биздин мисалы эң чоң, ар бир региондо чоң бир больницалар бар да, бейтапканалар. Ошол бейтапканаларды күчөтүш керек, именно оснащение жагынан да.
Туура. Себеби эми өзүңүз айткандай эч кимибизди таарынткыбыз келбейт, бирок кой аксагы менен жүрсө экен, анан керек болсо ар бир операцияда бул акча да. Ооба. Анан операция эмес, мындай эле профилактика менен же дары менен айыга турган нерсени деле жат бул кесебиз. Мисалы операцияны деле жасаса, азыркы маалда көп эле больницалар мындай ачып айтып атабыз да, лапаротомия депчи. Ишказан баарын ачып ачып алып иштейт. Азыркы бүт мисалы эле арак деңгээлде лапароскоп менен минимальный, мы говорим, инвазивный метод менен иштешет да. Акырын тешип алып эле камера менен. Акырын тешип алып эле ошондой врачтар, доктурлар бар бизде. Башка өлкөгө барбаш керек. Мисалы көп эле акча кетет да. Ошондой техникаларды бизде киргизип, ошондой улуттук деңгээлде болгон биздин бейтапканаларды күчөтсөк, ошондой специалисттер менен, ошондой аппаратура менен, жаңы кандайдыр бир лабораториялык инструменттер менен, оборудование менен күчөтсөк, биздин медицина тармагы аябай деңгээли көбөйөт. Мындай татырап кетип атпайбы азыр? Азыр мисалы больницаларды күчөтөбүз, а первичка болсо эмне болуп калат? Биз, менин пикирим боюнча, медицинаны туризмге айлантышыбыз керек болсо. Ооба. Эмнеге Индия боло албайбыз, эмнеге Турция боло албайбыз? Ушундай дарыгерлерибиз менен. Азыркы маалда аябай жаш докторлор көп. Мен ошондой жаш докторлорду көрүп алып аябай сыймыктанам да. Биздин Кыргызстанда ошондой жаш докторлор бар. Бирок көбү мисалы мамлекеттик бейтапканаларда жаштардын айлыгы аз болуп атпайбы? 2,5–3 миң болуп атат. Анан өзүңөр ойлоп көрсөңөр, үйүндө бала чакасы бар болсо, аларга мисалы ошол эле детсадка же мектепке төлөш керек, кийим алып бериш керек, тамак алып бериш керек. Акчасы жетпейт. Аны эмне кылат? Ал ошондой эле ошол эле частный центрге кетип калып атпайбы? Анткени ал жерден көбүрөөк берет. Частный центрлерде азыр чоңдору аябай мындай профессионально ориентированно кылып даярдайт да, алардын окуусу болсо, мисалы Турцияга барса, Турцияга окуусун төлөп берет. Россияга болсо, Россияга төлөп берет. Анткени ал өзүнө ошол кадрды даярдайт да. Биздин мамлекеттик бейтапканаларда ошондой болсо, ошондо жаштар башка өлкөлөргө кетпей, мисалы ошол эле частныйга кетпей, өзүндө өсүп өнүкмөк да. Айдаш Аралиевна, эми убактыбыз келип калыптыр, бирок акыркы суроомду берүүгө уруксат этиңиздер. Кадрлар жөнүндө сөз кылып калдык, себеби мен сиздин фамилияңызды окур замат бул баягы өлкөбүздөгү медициналык династиялардын өкүлү экенин дароо түшүндүм. Анан бизде ушундай медицина кызматкерлерин көбөйтүү үчүн кандайдыр бир саясат жүргүзүлүш керекпи? Билбейм, квоталарды көбүрөөк берип, инфекционисттерди көбөйтүп, педиатрларды көбөйтүп, себеби бизде көп эле тиги тиш доктуру менен уролог болуп атпайбы, белгилүү себептерден, ушул саясатты кантип өнүктүрүшүбүз керек биринчиден, экинчиден буга жеке медициналык окуу жайлар жардам бере алабы же тескерисинче тоскоол болуп атабы? Биринчи жагынан даярдаш үчүн бул окуу жайлар болуш керек, жакшы даярдалган. Азыркы маалда эми 100% мисалы эл аралык деңгээлде даярдап, ошого даярбыз деген мен айта албайм 100%, 100% менен даярдайбыз депчи. Анткени техникалык жагынан деле көп эмелер бар да. Бирок эң негизги ошондой кадрларды даярдаш үчүн биздин Минздравда кандайдыр бир ошол эле бейтапканалардан бүт региондордон сураш керек, канча врач керек. Мисалы азыркы маалда канчасы чыгып атат, канчасы ошол жака барып иштеп келсе. Бирок көп эле реформа болуп атат азыр. Мисалы бүткөндөн кийин ординатура бар да бизде. 2 жыл же 3 жыл өтүш үчүн. Ошону децентрализация депчи, ошол региондорго барып иштеп көргүлө деп. Бирок шаарда окуп жашап жүргөндөр коркушат экен регионго барганычы. Бирок региондордо көп эле мисалы ошол бейтапканалардын чоңдору күтүшөт. Ошол жерден же общежитие беребиз дейт, же кандайдыр бир мындай үй шарттарын түзүп беришсе, жаштарга келип кандайдыр бир университетте болот го мындай день открытых дверей деп коюпчу. Ошондой эле биздин бейтапканалар ошондой день открытых дверей деп чакырып, биздин ишибиздин жагдайлар ушундай, келсеңер ушундай беребиз, жер бөлүп беребиз, же мисалы ипотека беребиз деп кандайдыр бир ошондой көйгөйлөрдү коюп, келгиле, иштейли кошо, зарплатаңарды ушундай кылам десе, көбүрөөк барат. Мотивация болот да. Мотивация болмоюнча, кандайдыр бир табыш аябай кыйын. Анан бир жагынан мына көп эле азыр
мекенелер медицина тармагын даярдайбыз деп эле көп эле чыгып атат. Бирок анын сапаты болуш керек да. Ооба, Пакистандан келип окуп атат, Индиядан жана башка. Эң негизги сапат болуш керек да. Ар бир биздин мен деле Кыргыз Россия Славян университетинде иштейм. Биз ар 5 жылда аккредитация өтөбүз да, кандай даярдык өзүбүздүн программалар. Бирок ошол программаларды иштеш үчүн кандайдыр бир шарттар дагы жакшы болуш керек. Улам жыл сайын көбөйүп туруш керек да. Анан эң негизги ар бир ушундай мекеме, окуу мекемеси өзүндө клиникасы болсо, ошол клиникада биздин профессорлор иштеп, университетская клиника. Университетская клиника, как бардык жерде болсо, ошол эң негизги жакшы болмок да. Көп университет болгондо ал деле жакшы конкуренция болуш керек да. Бирок сапаты да жакшы болуш Бирок керек. сапаты да жакшы болуш керек. Айдаш Регина, чоң рахмат сизге. Келип бергениңизге, эмгегиңиз үчүн чоң рахмат. Дарыгерлерге рахмат. Оорубаңыздар, эми буюрса баары жакшы болот. Рахмат. Силерге дагы. Массачусетс технология институту робототехника, жасалма интеллект, экономика жана математика жаатында изилдөөлөрдү жүргүзөт. Институтта дүйнөгө белгилүү изилдөөлөр борборлору бар. Линкольн лабораториясы, улуттук коопсуздук жаатындагы технологиялык иштеп чыгуулар, жасалма интеллект жана информатика лабораториясы, ошондой эле Кембридждеги электрондук ылдамдаткыч лабораториясы. Ал жерде 11 миңге жакын студент билим алат. 1,5 миңге жакын окутуучу окутуу жүргүзөт. Кембридж университети биздин рейтингде 4-орунда турат. Ал так илимде жана медицинада жетишкен ийгиликтери менен өзгөчө белгилүү. Кембридж университети дүйнөгө эң көп Нобель сыйлыгынын лауреаттарын берген. 88 бүтүрүүчү жана университеттин окутуучулары бул абройлуу академиялык сыйлыкка ээ болушту. Исаак Ньютон, Фрэнсис Бейкон сыяктуу өткөн кылымдагы белгилүү окумуштуулар бул жерде билим алышкан. Дал ушул Кембриджде заманбап ядролук физиканын негиздөөчүлөрү Резерфорд, Бор жана Оппенгеймер иштеп, сабак берип жана изилдөөлөрдү жүргүзүшкөн. Стэнфорд университети 3-орунду ээлейт. Ал жогорку технологиялык индустриядагы жаңылыктары менен белгилүү. Дүйнөлүк изилдөө борбору жана тармактык технологиялардын гиганты болуп эсептелинет. Бул жер Facebook, Apple жана башка сыяктуу брендтердин жаралышы менен белгилүү. Бул жерде көптөгөн стартаптар түзүлүп, IT индустриянын келечеги аныкталат. Оксфорд университети дүйнөдөгү эң абройлуу жогорку окуу жайларынын арасында 2-орунду ээлейт. Гуманитардык, математикалык, физикалык жана социалдык илимдер, ошондой эле медицина университетинин билим берүү ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары деп эсептелет. Оксфорд университетинде космология, Марсты изилдөө, галактикалардын кыймыл траекториясы, ааламдын пайда болуу теориясын иштеп чыгуу жаатында көптөгөн ачылыштар жасалды. Мисалы, 2013-жылы Оксфорд университетинин окумуштуулары жер бетиндеги айнегибиздин аналогу менен чачырап кеткен айнек планетаны табышкан. Калифорния технология институту дүйнөдөгү эң мыкты университеттердин рейтингин жетектейт. Ал НАСАнын роботтук кемесинин көпчүлүгүн учурган реактивдүү кыймыл лабораториясына ээ. Белгилей кетүүчү нерсе технология институту салыштырмалуу чакан, билим берүү мекемеси. Анда 1000ге жакын студент жана 1200 аспирант билим алат. Институттун бүтүрүүчүлөрүнүн жана окутуучулардын арасында 31 Нобель сыйлыгынын лауреаттары бар. Мындан тышкары 65 адам Америка Кошмо Штаттарынын улуттук илим медалын же технология жана инновация улуттук медалын алышты. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков.
Берүүнүн баш өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Компания өлкөдөгү 24 жылдык тажрыйбасы бар. Имарат Групп курулуш холдингине кирет. Азыр Имарат Прогресс курулуп жаткан Алтын булак Лайф, Грандвиль, Астория үйлөрүнөн бардыгыңыздарды жаңы жашоочусун болуусуна күтөбүз. Ал эми менин маңдайымда Эркине Калакулова эжекем, саламатсыздарбы? Сот суун коомдук бирикмеси, коомдук байланыштар боюнча адиси, бюджеттик адвокация үчүн коалициясынын мүчөсү. Ошондой эле Гүлмира Абдыразакова, Вместе против рака коомдук фондунун директору, ошол эле бюджеттик адвокация үчүн коалициясынын мүчөсү. Саламатсыздарбы? Эми сиздердин уюмдарыңыздарды сот суумду дагы, анан Вместе против рака көптөн бери иштешип келебиз. Өз башка билчилеп, бирок бүгүн бюджеттик адвокация үчүн коалиция дегенди биринчи ирет угушум. Бул эмне коалиция? Качан түзүлдү эле? Максат эмнеде? Негизи социум коомдук бирикмеси өзү 20 жылдан ашуундан аярлуу катмарлар менен иштейбиз да. Оорунун алдын алуу боюнча аярлуу катмарларга көп жардамдарды көрсөтүп келүүдө. Бул ВИЧ-СПИД, кургак-учук чөйрөсүндө. Бирок ошол азыркы мезгилде ушул социум коомдук бирикмесинин демилгеси менен ушул бюджеттик коалиция үчүн деп, бюджеттик адвокация үчүн деп чоң коалиция түзүлдү. Бул коалицияда 50-гө жакын бейөкмөт уюмдар бар. Бул бейөкмөт уюмдарында ар бири өзүнүн көйгөйүн алып чыгат. Кыргызстан боюнча. Бул жерде ошол эле кургак-учук, ошол эле гепатит, ошол эле ВИЧ-СПИД дейбизби, ошол эле репродукциялык ден соолук, диабет, онкология, ушуга байланыштуу көйгөйлөр болсо, бул көйгөйлөрдүн баарын биз негизи оптималдаштырып, көйгөйлөрдү чыгарып, анан биз жогорку кеңеште карайбыз, өзүбүздүн эксперттер менен иштейбиз. Эксперттер өздөрү ушул суроолорду кандай бериш керек, кандай жолдорун үйрөтүп, бизди окутуп, анан ошол көйгөйлөрдү биз көтөрүп чыгабыз. Бул аябай чоң жумуш, көп жумуштар аткарылып атат социум коомдук бирикмесинин демилгеси менен, ушул коалициянын мүчөлөрү менен. Негизи коалиция бул аябай мындай жакшы альтернативалык жол да, эми көп нерселерди биз ушу коалициянын ичинде чечебиз. Биригип чечүү. Гүлмира эже, сиздер коалицияга киргениңиздерге канча болду? Анан киргениңиздердин негизги максаты эмне? 2 жылдай болуп калды го биздин коом киргенге. Негизи эң башы багы эле акча, каражат. Онкологияны көп жылдан бери мамлекет көзөмөлдөн алып салып эле, онкология ооруларды жеңе албайт, ага акча бөлгөнгө эч ким деле аракет кылган жок. Ошондуктан биз бейтаптар өзүбүз аракет кылып, анан коалиция Батман Абибовна бизге сунуш берди. Киресиңерби дегенде биз 2 колду көтөрүп кирдик. Ошондон баштап биздин активдүү бюджетти адвокация кылганга ишибиз баштады. Бюджеттин адвокациясы деген эмне? Бул деген эми Гүлмира эже толтуруп коеюн. Да. Бул деген мисалы мамлекет тарабынан чечилген чечимдер болот, мисалы. Ошол чечимдерге биздин болгон иш-аракеттерибиз да. Иш-аракеттер ушул саламаттык сактоого болгон каражатты кыскартпоону кызыктар. Ушундай бюджеттик адвокациянын өзү негизги мааниси ушунда да. Сактап калуу. Келип аткан каражатты алып калуу деген сөз. Алып калуу, анан бюджеттен деле жетишпеген акчаны өндүрүп алуу, ал деле же болбосо тескерисинче кээде көбөйтүү. Ооба. Эгерде сиз айткандай жакшы баары жайында болсо, анда бюджеттик көбөйтүү болуп эсептелинет да. Эми бизде өлкөдө билбейм эмне себептен ушундай болуп калган, бирок башка өлкөлөрдө мамлекеттик органдар менен бейөкмөт уюмдар мындай кызматташтык болуп иштесе, биздин көп учурларда бири-бирибиз менен салгылашып келебиз да. Сөзсүз түрдөчү, бересиң, бербейсиң, сеники туура эмес деп. Анан ушул эң чоң, билбейм, мыйзам чыгаруу орган мененби же өкмөттөгү министрлик менен болобу, мындай чоң кармашыңар кайсы болду? Негизи эмне үчүн кармашып атабыз? Бейөкмөттө иштеген жарандар, алар болсо бетке айтып, чындыкты айтып атпайбы? Ошондуктан биз көбүнчө жактырбай атат да бизди. Мамлекеттин ишкерлер, алар болсо багы бир калпта иштеп, багы кандай айтсам, никаких особых движений көнүп калышканда. Ошондуктан биз келгенден кийин биз багы өзүбүздүн укугубузду коргоп айтабыз да, муну кылыш керек, тини кылыш керек дегенде эле аларга көп жакпай атпайбы? Ошон үчүн
баягы бейөкмөт мүчөлөрдү көп жактырбаганы ошол болуп атпайбы. ооба, бирок негизги максат бир эле болуш керек да. Аларда деле бизде деле өзүмдү деле кошуп атам, себеби ыктыярчымын да, анан баягы жашоону жакшыртууда болгону эле. Ошондой эле да. Көп маселени мисалга алганда жарандар жеткизе албайт үнүн. Жөнөкөй жарандар биз менен иштеп, биз аларга мындай айтканда көпүрө болобуз да, балким мамлекеттин колу жетпей аткандыр. Биз аларды иликтеп, алар бизге кайрылып, кандай маселелер бар, кандай көйгөйлөр бар, булардын баарына эжелер менен биригип, ортого алып чыгып, ошол көйгөйдү иликтеп, кандай болуп атат, кандай жардам беришибиз керек. Алардан угуп алып туруп, анан биз мэрия менен иштейбиз, мисалы жогорку кеңештерге алып чыгабыз, муниципалитеттер менен иштейбиз, Минздрав менен иштейбиз. Ушундай айтканда, бул коалициянын жумушу чоң эркин. Коалицияга мүчө болуп кирүүнүн өзүнүн эмелери барбы, жол-жоболору? Жок. Биздин Себеби кээде бейөкмөт уюмдар өз ара кагылышуусун көрүп калам да. Андай деле болот. Өзгөчө биздин онкологияда. коалицияга кириш ачык. Бизде сайтыбыз бар, социум помощь здоровья деп. Фейсбукта барбыз, ошондо көрсөтүлгөн. Кеңири келип, ыктыярчы болуп деле, мүчө болуп деле иштесеңиздер болот. Эми бириккен албетте жакшы дечи, себеби биригүү бул күч. Бир үнгө караганда 50 добуш маанилүү да. Ошол азыр биригүү убактысы келди деп окшойт, өзгөчө биздин саламаттык сактоо министрлигине, саламаттык сактоо системасына, себеби биздин министрликтин астына дагы 3 министрликти кошкону турушат. Бул социалдык коргоо министрлиги, бул ФОМСту, соцфондту калп айтпасам, мындай чабышканы турат да. Деги эле коалициянын ушул маселе боюнча бирдиктүү позициясы барбы? Мен ойлойт элем, бул азыр мисалы бириктирип коюп оңой эле нерсе, бирок анын ичинде көп чечилбеген маселелер бар. Себеби ошол эле сиз айткандай бейөкмөт уюмдар менен, ошол эле сиз айткандай врачтар менен, ошол эле жөнөкөй жарандар менен дагы мындай байланышып туруп, кандай болуш керек? Первичка деп коебуз, бул эреже первичка обязательно мындай керек да, мисалы жөнөкөй жарандарга. Бирок сураган жок да, ушундай болот деп эле түшүрүп салат. Жөнөкөй жаран өзү врачтардын мисалы жетишпегендигине байланыштуу же болбосо диагнозун айтса деле Бишкекке келип, ушул бул жактан кеңири көрүнүп кетейин дейт да, эгерде мындай алып карасак. Ал кайрадан эле келип, кайрадан эле ошол анализдерин тапшырат, кайрадан эле ошол бюрократияда, анан көп чыгымдарга учурайт дагы, ошол келген жараныбыз кайра ошол ооруну көбөйтөт дагы, кайра эле кетип атат да. Мындай айтканда, булардын баарын эсептеп, оптималдаштырып, бейөкмөт уюмдар менен биргеликте, жөнөкөй жарандар менен биргеликте чечсе жакшы болмок эле. Мен ойлойм, бул иш абдан бат тез өтүп кетти. Талкуулоо кылынбай эле биз анализа эле өтүп кетти, башыбыздын үстүбүзгө эле түшүрүп койгондой эле болуп атат. Азыр болсо ич арада 4 ведомство өзүнүн ишин кандай чогуу алып алат, ошону талкуулоо кылып атышат. Мисалы башында талкуулоо кылып, точки прикосновения дейм тапкандан кийин анан ошону багы все равно какое-то сокращение болуп калышы мүмкүн. Алар менен ал ишкерлерди кандай кылат, алардын дагы үй бүлөсүн камсыздоо кылыш керек да, айлыктары кандай болот, иш чарасы кандай болот, багы жумушу. Аны деле кичине талкуулоо кылып, сүйлөшүп, анан мне кажется, надо было внедрять. Себеби мага мындай бир туудуруп атат да ушул маселечи. Троллейбус, метро, монорельс, автобус баарын бириктирип туруп бир жолго салгандай болуп атат да. Анан кимиси каяктан жүрөт, кимиси ал жолду тандап кетет, айдайт, ал белгисиз машинист деген болот. Эми көрөбүз го. Бирок бейөкмөт уюмдар демекчи, ушул пандемияга чыгаардын алдында дагы жайында бейөкмөт уюмдар боюнча жанагы чет мамлекеттик агент деген статусту киргизүү боюнча да бир чоң маселелер көтөрүлүп атты. Анан бул маселелерге кайра кайтып келүү дагы ыктымалдыгы бар да, себеби ошол эле жогорку кеңеш, ошол эле депутаттар отурат. Коалициянын бул боюнча кандайдыр бир бирдиктүү позициясы барбы? Ооба, негизи өзүбүздүн ишибизди алып барып, элге жайылтып, ошондо багы жакшы нерселерин көрүш керек да жарандар. Анан эле ошол эле Надира Нарматова ал өтө активдүү ошо мыйзамды колдоп
эл менен талкуулоо кылып атты. Баягы элдер түшүнбөй эле ошо өкмөт жарандар иштегендер, фонддор, алар баягы агенттер дегенден түшүнбөстүктөн болуп атат да. Баягы биз өзүбүздүн жумушун көп жарыяланбай, элге айтпай, эмне кылып атканыбызды, кандай результат алганыбызды аны айтпай эле жүрөбүз го. Сен бардыңар ошо жолу ушуларга? Ооба. Ошон үчүн айтып атпайм, ал өтө катуу парламентте талкуулоо кылып атканда ал киши өтө катуу татаал сөздөр менен айтып атты да. Булар баягы чет мамлекеттен немесин алат, баягы гранттар дегенде эле душман кылып коет мындай. Ооба, а бирок карап турсаң эле мамлекет деле ошол акчаны алып атпайбы? Ошол эле фонддордон, эл аралык фонддордон ошол эле айлыкты алып атат. Анан ошол эле эмес. 75% мамлекет алат да болгондор 20% тегелегиндеги эле жарандык коомго тиет. А биз мисалы биз болсо онкологияда иштеген фонддор көбүнчө грант албай эле иштеп келатабыз. Өзүбүздүн эле немебиз, укугубузду коргойбуз деп эле жарандардын жаныбызда жүргөн, мисалы биз фонду айткандан кийин аялдардын укугун коргойбуз деп эле жүрөбүз. Баягы аялдар бербеске солидарность катары эле эч кандай грант особо каралган жок. Бирок азыркы учурда грант алынды паллиатив жөнүндө. Паллиативдик жаңы службаны киргизе албай, 5 жылдан бери мамлекет киргизе албай атат. А биз болсо элге жайылтып, баягы ошол эле докторлор менен талкуулоо кылып, кайсы жери татаал болуп атат киргизгенге, кайсы жер туура эмес болуп атат, ошолорду талкуулоо кылып, Минздрав менен анан ошону анализ катары кылып бердик да. Мен ойлоп атам, биз абдан чоң жумушту жасап, ошол эле фонддор бизге жардам берген, каражат менен жардам бергенде чоң рахмат. Ал болсо не только бизге, элдин Кыргызстандын элдерине жардам бергене болуп атпайбы? Коалицияга мүчө болмокчу демекчи, мен жана беримде ушул суроо эсиме чыгып кетти. Жалгыз гана бейөкмөт уюмдар мүчө боло алабы же билбейм, кандайдыр бир ассоциациялар, федерациялар, балким мамлекеттик структуралар дагы мүчө болуп кирүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул утопия дечи бирок. Иш алып барам деген кишилер баары биздин таанышат, биздин коалициянын мүчөлөрү менен таанышат. Келип биз даже сайтка коюп койгонбуз. Өзүнүн немизде бар, кантип кириш керек. Жөн эле келип ачык эшик. Массалык маалымат каражаты болобу же болбосо бир окуу жай болобу, бардыгын киргизүү дегенчи. Бул эми кандай десем, мындай сиз жана айтып кеттиңиз, мисалы донорлордун жардамы менен канча жумуштар бүтүп атат да, мисалы канча аярлуу калкка жардам берилип атат. Мисалы ошол эле бич көйгөйүн айтып кетсек, канча бир ушундай бир жакшы долбоор болду. Ушул балдар ата-энелери менен лагерлер уюштурулган да. Ошол лагерге балдар менен ата-энелер ортосунда мисалы статусун ачуу. Мисалы жаш балдар азыр билип атат, бирок 7-8 класстарга келгенде алар уже статусун ачыш керек. Айбарбай мырза келип кетти сизге. Бул деле ошол донорлордун жардамы менен да ушул барган сайын ушул көйгөйлөрдү чечүү үчүн мамлекет өзүнүн колуна алыш керек да. Бирок донорлор барган сайын кыскарып барат. Бул биз эми мына коалицияда мисалы ушунун баарын карап, биздин партнерлор баары ушунун үстүндө иштейт да. Жана айтып кеттим, баягы лидер аялдар. Дагы бир жакшы долбоорлор болду. Бул мисалы ар бир жумада бир 5 аялдан өзүнүн көйгөйүн айтып келет, өзүнүн проблемасын айтып келет, кимге кайрылыш керек. Бул деген бизге кайрылып атпайбы? Кээ бир жерде стигма болуп турат, стигма келе албайт, же болбосо өзүнүн ой пикирин кеңири айта албайт. Басмырлоо болот. Бизге келет, биз деген бүт акиматтардан адамдарды чакырабыз, мисалы Первомайский, Свердловский, Октябрьский деп, Ленинский деп ошол адамдарды соцблокто чакырып берип, ошолор менен ой пикирлерин бөлүшүп, кеңири көйгөйлөрүн ачык айтышып, алар дагы өзүнүн процедураларын, алгоритмин айтып беришет да. Кимге барыш керек, кандай болуш керек, кандай жолугуш керек. Бул ушул коалициянын жумушу. Коалицияда эле эч кандай бир немеси жок, акча маянасы жок эле. Кеңири иштеп атат. Баарыны бириктирип, НПОнун, мисалы бейөкмөт уюмдарынын көйгөйлөрүн бириктирип, чоң
аренаға алып шығып атат да. Эркин эже, көйгөйдү чечүүнүн бир нече биздин учурда көйгөйдү чечүүнүн бир нече жолу бар. Албетте бул учурда болуп аткан көйгөйдүн үстүнөн жардам берип, донорлорду таап, ошол маселелерди убактысында чечүү. Анан экинчи жол бул профилактика жолу. Профилактиканы да түрдүү кылсак болот. Алардын бири мыйзам деңгээлинде өзгөртүүлөрдү киргизүү да. Анан коалиция сиздердин элүү бейөкмөт уюл биригип кандайдыр бир мыйзамдарды өзгөртүү үстүндө иш алып барып атасыздарбы? Алып бара элек бирок алып баралык деп чечилип жакында эле жолугуш болду. Эң чоң максат коалициянын бул саламаттык сактоо министрлигине акчаны толук бөлдүргөнгө. Мисалы мамлекеттен баягы бюджеттен 13% бөлүнүш керек эле, бирок 13% жылда бөлүнбөй калып атат. 9,4, 9,6 ошондой пайыз эле бөлүнүп калып атпайбы? Калгандары бөлүнбөй калып атат. Ошол эле бөлүнбөй калып аткан акча дары-дармеги, жабдыктар алынбаган. Ошондуктан эң чоң максат ошо 13%ды толугу менен берилсин деп биз таккай ошону айтабыз. Баягы көбөйтө албаса, хотя бы ошону толук бериш керек. Эң кымбат бул эмне? Ден соолук турабы? Эмнегедир бизде саламаттык сактоо министрлиги или вообще ден соолук по остаточному методу болуп атат да. Бюджеттен биринчи министерство транспорта эң чоң бюджет ошол жака кетет экен. Анан башка болгондо анан 13% эле ошо бюджеттен саламаттык сактоо, билим берүү, маданият. Эми маданият кошулду, мурда 13% только саламаттык сактоо министрлигине бөлүш керек болчу. Но этого недостаточно. Бирок азыр ошону өзгөртүү боюнча кандайдыр бир аракеттер бар сиздер тараптан, мыйзам түрүндө. Сен муну мыйзамды чечип албасаң, улам эле кайталанып берчү нерселер. Азыр эми билбейбиз да, азыр кошулгандан кийин бюджет кандай болот, кайсы тарабына, эми 4 тарап болуп атпайбы, 4 бөлүк да, бир чоң министрликство болгондо. Ошо кайсы бөлүгүнө канча пайыз бөлүнөт деген талкуулоо болуш керек да. Андан кийин кайрадан баштайбыз да баягы ишибизди. Биз болсо баягы эле онкология. Онкология болсо жылына 2,5 миллиард сом керек. 24 000 кишиге. Бизге бөлүнгөнү мурунку 20 жылда 1 тыйын практически бөлүнчү эмес да, анча-мынча бөлүнчү, ал көп көрүнчү эмес. Анан былтыр эле 20-жылга 160 миллион бөлдүрдү. 2 почти 1,5 миллиондон 160 миллион. Бул кимге жетиштүү? Бирок онкологияны карасак, ошо мамлекет тарабынан жардам берилсе, дары-дармек кымбат болуп атпайбы? Укмуш кымбат. Да, и биздин оору болсо, мындай толук камсыздоо, толук дарылоо болуп калгандан кийин полностью ошо ооруну басканга мүмкүнчүлүк болот да ар бир жаранды. Өзү болгондон кийин баягы аялдарды карасак 1,5 миллион сом бир курсуна керек да, бир жылына. Ар кайсы үй бүлөдө жок да андай акча. Ошондуктан жаңы эле башталып келатканда эле келгенде эле кымбат дарыны жазып беришет. Клиникалык немес мененчи. Бирок акча жок болгондуктан, конечно, үйүнө кетет дагы, анан такыр ооруп, жанын кийип баратканда анан келгенден кийин уже өтүшүп кеткен стадия. Женериктер жарабайт албетте. Жарайт, бирок алардын эффективдүү немеси жардамы анчалык. Ошону айтам. Ошондуктан биз ойлоп атабыз баягы саламаттык сактоо, ден соолук биринчи орунда болуш керек да. Бюджет бөлгөндөн кийинчи биз ошону коалиция чогулуп, ошону постоянно сунуш айтып атабыз да. Биринчи саламаттык сактоо, ден соолук, анан калгандары. Бул жаңы келген министрлик өкүлдөрү, бийлик өкүлдөрү мындай сиздер менен эсептешип, жолугуп бар аракетте? Боло элек болуп калды да. Боло элек болуп калды. Бирок биз баягы жогорку кеңештерге кайрылып барабыз. Мурда ушундай бир бюджетти каралганда граждандык коом кирген эмес болсо, азыркы мезгилде граждандык коом кирет да, бюджеттин биринчи бюджетти баягы бекилгенде биз өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз, өзүбүздүн альтернатива жактарын кандай беребиз. Мисалы кайрылуулар менен жасаганыбызда биз 873 миллион сом фондго кайтарылды. Ушундай жумуштар, көп жумуштар болот эми. Мындай бул коалиция менен биргеликте азыркы мезгилде дагы мэрияда азыр 15 февралга чейин
ушундай бир сынак болуп атат да, баягы общественно полезный проекттер депчи. Ошого ар бир коалициянын мүчөлөрү, ар бир Госсоцзаказ. ошол боюнча проекттер жазылып, ар бир граждандар жарандык өздөрүнүн дагы проектисине, организациянын өзүнүн дагы проектисине барып, мэрияга подача менен киргизип, кадимкидей өздөрүнүн сунуштарын берип атат. Бул соцзаказ. Соцзаказ. Бул Өтө социалдык зарыл. заказдын үстүндө да иштеп атабыз биз. Мамлекет тарабынан өтө зарыл көйгөйлөрдү жапканга Коалиция бирдиктүү соцзаказга иштеп атасыңарбы же ар бир уюм өзүнчөбү? ар бирөөнүн өзүнчө, бирок чогуу баратабыз. Чогуу барат. Чогуу Мисалы? барат. Ар ким өзүнүн көйгөйүн айтат, ар ким өзүнүн сунушун берет. Ал жерде ошол кандай десем бир сынак болгондо кайсы сунушту оптималдаштырып чечилет да, буюрса. Биздики мисалы паллиатив болуп атат да. Паллиатив эмне үчүн? Аякта группа МДК, мультидисциплинарная команда, бригада деп коет. Аны врач баягы ооруну басканга атайын адиси окутулган. Аны медсестра баягы оорулар, жаралар болгондо ошону кандай дарылайт, запор, тамак иче албайт, непроходимость кишечника, ошонун баарын медсестра жардам берет. Анан психолог кошулат. Анан керек болсо соцработник кошулат. Ошо мультидисциплинарная бригада бар. Ошону камсыздоо кылганга ошо жанагы госсоцзаказга киргизип атабыз да. Аны болсо уже иштеп аткан модель, аны эл аралык мындай уже развитый мамлекеттер колдонуп келип атат. Биз деле уже колдонуп баштадык. Фонд РГН, фонд ОМС, алар болсо фонд Соростун жардамы менен канча жылдан бери ошо бригадаларды камсыздоо кылып ишин алып барып атышат. Бирок Сорос ал жылда камсыздоо кыла албайт да, ошондуктан Ал милдеттүү да эмес да. Милдеттүү да эмес. Аны мамлекет милдетин алыш керек. Ошон үчүн ошол заказга сунуш катары киргизип атабыз да. Бул соцзаказ деген эми аябай жакшы, бул альтернативалык жакшы жол экен. Мисалы көп көйгөйлөр чечилбегенде, мисалы мэрия өзү бизге мындай кызыктар болуш керек да, мындай айтканда, өзүнүн колу жетпей атканда, мисалы бейөкмөт уюмдар менен биргеликте иштесе, көп нерсе чечилет да. Мисалы башпанеги жок үй-бүлөлөр бар туурабы? Аябай мындай именно ушул азыр айтып атабыз, көп мындай оорунун алдын алыш керек. Ошол эле ВИЧ-СПИД менен ооруган балдарыбыз бар да, азыр канча 500дөн ашуун бала болуп калды. Ошолордун кээ бирөөлөр келе албайт, стигма. Алардын эле баягы пособиясы барбы, алардын жакшы жакында опекунствосы чечилип калды, именно биздин аракеттер менен. Буюрса чоң иштер дагы алдыда. Жемишин берет, буюрса. Бул сонун нерселер, бирок биригүү дегенибизди, кандайдыр бири-бирин ишмердүүлүгү окшош болгон бейөкмөт уюмдардын мындай бир уюмга биригүүсү мүмкүнбү? Мүмкүн. Мисалы биз ойлоп атабыз, күздө-сентябрь учурунда айында биз бүт бейтаптардын группаларын чогултуп бир чоң союз кылалык деп атабыз да. Бейтаптардын мисалы эмне үчүн аны инициатива эмне үчүн инициатива болуп атат? Бюджет. Баягы кээ бирлерге активдүү бейтаптардын группасы болсо, бюджет баягы Министерство здравоохранения, биздин мамлекет пожарник сыяктуу иштеп атат да. Кыйкырып чыксак эле басканга аракет кылышат. Кыйкырбаса, алдары келбесе, аларды бала ыйлабаса эмчек кайдан болмок деген ошондой. Ошондуктан андай болбош керек. Бейтаптарды бирге мындай равномерно караш керек да. Ар бир бейтап ал жаран да. Ошондуктан аларды чогултуп, чогуу алып барсак, бюджет, мисалы өзүнүн эрежелери болот. Аны көп киши билбейт. Ар бир эреже учурунда, мисалы, өзүнүн немеси сунушу болот или там кандай десем, талкуулоо болуп калат. Ошо учурда кирип талкуулоо кыла алсаң, киргизе аласың. Багы маселеңди. Аякка кире албасаң, сөтү вылетаешь болуп атат да. Ошондуктан коалиция ошону кылат. Биз дагы баарын чогултуп, чогуу эле коалиция, расширение коалиция болот да. Баягы эле көйгөй маселе, ден соолук.
бириксек колдон келет деп, ооба. Эркин айжы, мындан бир ай мурун мен социалдык тармактарда окуп калдым. Могул Центр СПИДаны реформа кылып, министрлик дагы башка бир структурага кошобуз деген бир ыз учуу чыгып калды эле. Анан UNAIDS-тин өкүлдөрү, Айбар мырза, коалиция ошону сөз кылып атты эле. Мунун тагдыры эмне болду азыр? Азырынча ошондой эле турат. Эркин мырза, себеби мындай кошул болбойт го дейм. Себеби өзүңүз ойлоп көрсөңүз, бич көйгөй менен элдер бар да, мисалы, тоже немеге республиканскийге кайрылат, городскойго кайрылат. Мындай отдельно болуп каралганы жакшы деп ойлойм да, себеби бул өзүнчө маселеси бар. Мындай өзүнчө көйгөйлөр менен кайрат городской эмедечи, шаардык масштабда. Менимче азыр биригүүнүн Анын үстүнө Центр СПИДа мындай өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтүп аткан. Конечно, система уже сработала. Канча азыр мисалы шаардык спеццентрда канча ишти чечип атат мисалы. Канча донорлордун именно шаардык күчү кирген. Да, шаардык спеццентр менен биз аябай жакшы иштешебиз. Мисалы биз бир жакшы проект болду, ошол жерде биздин өзүнчө навигаторлорубуз болду, биздин өзүнүн равный консультанттарыбыз бар эле, биздин юристтерибиз бар эле. Бул жерде биз аябай шаардык спеццентр менен көп маселелер чечилди да. Бириккенге мен таң калам да, мындай өзүнчө болгон жакшы себеби канча донорлор менен иштеп атат мисалы. Канча ошо донорлордун иштери менен канча көп маселелер чечилип атат. Мен ойлойм, саламаттык сактоо министрлигине это лишняя головная боль болуп калат да, аны кошкондон кийин. Азыр ал учур өзүнчө иштеп атат, система кетип атат, баягы бейтаптар болсо өзүнүн эрежелери, дарысын алып атышат, камсыздоо толук. Мне кажется, не стоит даже об этом думать. Улам эле бир нерсени угуп калам. Ага чейин мына күзүндө чыккан маалымат, биздин жанагы психикалык оорукана бар эмеспи, Совет көчөсүндөгү. Ал жактагы балдар бөлүмүн жабабыз, аны фтизиатрияга беребиз деп бир чыгып калышты. Анан кайра наркологияны дагы бирдекеге кошобуз деп, эми мындай иштеп аткан структуралар иштей берсе, андан көрө иштебей аткандарды иштетсе жакшы болот эле. Мындай да, Эркин мырза, киф көйгөй өзүңүзгө маалым болгондой аябай мындай кандай десем аярлуу катмарда, мындай айткандачы. Ал жерде өзүнүн пациенттери бар, пациенттер келип айырып алышат, стигма, дискриминация бар да, туурабы? Ал өзүнчө бир жакшы жумуштарды жасап атат. Аларга азыр тийбей эле коюш керек. Алар өздөрүнүн жумуштарын алгылыктуу иштерди жасап баратат. Азыр жакында эле биз алар менен биргеликте ушул ковидке каршы колдомо чыгардык. Аябай жакшы колдомо болду. Ага байланыштуу дагы көп мындай руководстволор болуп атат. Мисалы азыр дагы бир жакшы руководство чыкты бизде. Именно ушул аярлуу катмарга укугуңду билесиңби, жана айтып кеттим окшойт, укугуңду билесиңби деген руководстволор чыгат да. Мындай айтканда көп жумуштар болот да. Мен ойлойм, ал служба ар өзүнүн жумушу бар. Эми Гүлмирже жакшы билет, мен ЮНЕС-тин ыктыярдуу элчиси катары ВИЧ СПИД боюнча маалыматым абдан толук, анан ушул система, ушул структура иштеп атканы ошо боюнча калтырыш керек да. Эң туура. Орустар айтмакчы, не помогаешь, хотя бы не вреди, да? Да. Работает, она очень замечательно работает, мне кажется. Рахмат, сиздерге чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Сиздерге рахмат. Жакшы жылы маек куруп бергениңиздер үчүн. Деги эле жарандык коом бар үчүн бардык структуралар дагы кармалып келатканына, мына пандемиянын убагында мен баарыбыз дагы бир ирет эми күбө болдук да. Особенно элет элдер ошону түшүнсө, баягы биз болсо жардамга эле келатабыз да. Биз мындай бузулуп же тескери мамлекеттин жумушун алып баралык деп айткан жокпуз. Биз наоборот жардамга эле келатабыз да. Ошону түшүнүш керек. Анан жыйынтыктоочу сөзүм ушу бейөкмөт уюмдар жөнүндө сөз кылып калдык. Мен ошондо да айттым элем, ошол депутаттардын биринечи. Бул бейөкмөт уюмдарды түзүүчүлөрдү эле карап көрсөңөр, ар бирөө өзүнүн тагдырынан өткөн көйгөй үчүн, башынан өткөргөн үчүн ошону түзүп калган. Конева баласы ооруп калбаганда Хлебзачилдердин союзчилдерин ачпайт эле. Эжекелердин башынан өтпөгөндө бул нерсе болбойт эле. Бул бардыгы жакшы. Же Динара Алиеванын башынан өтпөгөндө помогательlik ачылбайт эле. Эми муну миң айтсак дагы болот. Анан бул баягы грант
жеш үчүн же акча табыш үчүн жасалган нерсе дегенге мен ушул бейөкмөт уюмдардын ыктыярчысы катары, бүгүн журналист эмес, ыктыярчы катары эч бир кошула албайт элем да. Бул уюмдарды тескерисинче алаканга алып, келгиле айланайындар. Кызматташалык, жарандык коомбуз, силердин пикириңер бизге маанилүү деп турганы гана эң туура. Башында ушуну уюштуруп атканда биринчи максат жардам бергенге, грант алайын деп максатыбыз жок болчу эле. Анан бейөкмөттөр баягы эл аралык фонддор бизди көрүп, ишибизди анализ кылып, анан өзүлөрү сунуштайт, келгиле грант алгыла. Бизди ошентип эле чакырышкан. Анан биз жанталашып грант бере калгыла деген жок. Биз канча нече жыл иштегенден кийин, бекер волонтер катары иштегенден кийин анан бизге Сиз айткандай көйгөйдү билген адам, мисалы баягы ошо бич көйгөй менен ооруган адам, мисалы равный консультант, ошол адам, сиз айткандай, ошол адам туура жолду берет. Өзүнүн туура, вот мен ушундай ооруган элем, мен ушундай өттүм эле деп ага мындай кандай десем колдоо көрсөтөт. Ошол ВИЧ көйгөй менен ооруганда алар бизден кайрда эле сурайт да, туурабы? Бизден колдоо гана, биздин колдообузга муктаж алар. Биздин кандай балдарыбыз, ушу силердей эле, биздей эле жакшы балдарыбыз бар. Баары жакшы, бирок ошол баягы мен жеткирейин дегеним баягы жарандык коомдун активдүү өкүлдөрүн мындай душман катары көрбөй, тескерисинче колдоочу катары, тирек катары көргөнү мамлекеттик структуралар абдан туура болот эле. Ушуну менен биздин эфирибиз соңуна келип жетти. Эркин эже, Гүлмира эже келип бергениңиздерге чоң рахмат. Биздин ТВ1 каналындагы иш күндүн кечи дагы өзүнүн соңуна келди. Берүүбүздүн баш өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы, Имарат Групп холдингинин 24 жылдан бери өлкөбүзгө кызмат өтөп келаткан холдингдин мүчөсү. Имарат Прогресстин батирлерин алыңыздар, бактылуу жашаңыздар, оорубаңыздар. Ийгилик болсун. Жолугабыз.